Assalamu alaikum. Özgölөрдөн özgöçö, başkalardan başkaça мүнөзү бар. Дайыма жакшысын ашырып, жаманын жашырган кыргыз элинин урпактары бүгүнкү концертке кош келипсиздер. Ордолу Ош шаарынын тургундары, сиздер деген эми бир башкача элсиздер, мындай берекелүү жер, тарыхый жер, анын үстүнө дагы мындай мамилеге дагы башкача элсиздер, мындай жылмайып жүрөсүздөр, ким жолукса да чай ичебиз дейсиздер, мындай кандай сон. Жок, муну эме тамашалап атат деп ойлобоңуздар. Чай ичебиз деп анча-мынча кишинин духу жетип айта албайт. Сиздер дайым айтасыздар. Ошон үчүн биз сиздерге да айтып коелу, концерттен кийин арт жакка өтүп чай ичип кетиңиздер. Кол чапкан коноктор 1000ге чыксын дейли, кол чапканга жетишпей калгандар 500гө чыккыла. Айтор көп жашаңыздар, урматтуу коноктор. Жашоодо жакшы күндөрүңүздөр көп болсун. Келиңиздер, олтуруңуздар, орун алып алыңыздар. Биз акыркы учурларда ушунчалык шашылыш жашап атабыз, бирок негедир жетишпей атабыз эчтекегечи. Мында көчөдө деле мында эркин жүрбөй калдык го, шашуу эле бул жакка өтүп кетип, нар жакка өтүп кетип, бири-бирибизди көрүп калсак эле, кандай деп койло кетип калып эле, үйгө барсак деле бир жерге отура албай эле, нар комнатага кирип, бер комнатага кирип, телевизор көрсөк деле бир канал көрүп эле, пульт алып эле, которуп эле тез-тезден мына ушунчалык шашылыш жашап атабыз. Шашып атып келгениңиздер ушу, биздин дагы шашып атып баштаганыбыз ушу болду. Туп-тура 1 саат кечигип баштаганыбыз үчүн кечирим сурайбыз. Кечирип коесуздар. Бүгүн эми бул концерт тартылат, могу камералардан коркпоңуздар, мындан штраф келбейт. Бул только эле мындай концертти тартат, анан жашынакай күлүп отуруп эле камера карап калса эле мостоюп калбаңыздар. Себеби эртең интернетке чыгат, телевизордон кетет, анан тааныштарыңыздар көрүп калса айтат да, "Ого, кече Бештапанын концертине барып жүрөгүң чыгып калды, деп отурсуң го. Ошентип барбай эле койбойсуңбу?" деп айтышы мүмкүн. Ал эми мындай күлүп жайнап олтурсаңыздар, тааныштарыңыздар айтат, "О, маза кылып, салып келипсиздер" деп айтат. Акыркы учурларда өзү концертке деле 3 вариант менен адамдар келип калды. Биринчи варианттагылар булар афишаны көрүп, рекламаны көрүп, "О, концертке барып, бир эс алып келейин" деп, жалгыз келгенден зеригип шерик издей баштайт. Анан мындай карайт дагы, "Жүр, мен барып кетчи" дейт го. Анан, "Мен төлөйм, бас деп алып бас бересиздер го." Ошо ээрчип келгендер концерт менен такыр иши жок болот да, отурушушуна. Тигини капталга бир коюп коюп, "Мунун качан бүтөт, ушул акчага эт алып алсак болот беле" деп эле бир мамлекеттерди сүйлөп. Ал эми чындап келген көрүүчүлөр мындай чыккан эле билинет да, мындай жайдары, кудул сүйлөп атканда күлгөнгө даярданып, образга кирип, бар токтоп, мындай бир башкача болот. Айтор кандай вариант менен келсеңиздер дагы бүгүнкү концертке дагы бир ирет кош келипсиздер, урматтуу. Кыргыз эли оригиналдуу эл, кыргыз эли такыр башка элдерге окшобойт. Кыргыз эли биз ушунчалык бактылуу элдердин катарын толуктайбыз, себеби биздин ата-бабалар жашабаган жер калбаптыр. Бозийин жүктүп алып, көзүнө кайсы жер нормальный көрүнсө, шекапарт бозийди тигип жашап, чото бул жерде чиркей көп экен, жүргүлөчү тек барып жашайбыз деп, нар жагына барып жашап, ал жакта жашап, биякта чото суук болот окшойт, жүрсөңөр бияка барып жашайбыз деп атып, дүйнөнү кыдырып жашап көрүп, төгөрөгүн төп келишкен 4 мезгил өз убагында болгон, татынакай берметтей болгон Кыргызстанды бизге мурас кылып калтырып кеткен ата-бабалардын урматына бир кол чабуулар болсун. Кыргыздар десе эле, ылдый эле, төбөлөп эле, ушинтип берип, ушундай боло берет экенбиз да. Жок, бизде деген кыргыздарды ар тараптан карады дагы, биринчи жолу көчмөндөр оюну өткөндө дүйнө жүзү Кыргызстанды мээримдүү, сүйкүмдүү көз карашы менен карады. О, өзү кичинекей эле эл болгону менен, зато булар көчмөндөрдүн сап башында турат экен. Ошон үчүн 3 ирет көчмөндөр оюну бизде өттү. Анан Түркияга кетти. Эмнеге бизде 3 ирет катарынан өттү десе, көрсө, бүгүнкү күнгө чейин көчүп конуп жашагандан биз эле калыппыз. Калгандар отурукташып бүтүптүр. Шаарда деле карасаңыздар, мындай башкалары бир эле жерде жашап атат. Ушу биздикилер эле портерге жүгүн жүктөп алып эле наркы районунан берки районго көчүп кетип эле, наркы подъезден берки подъездге кирип кетип эле. Үй салсак дагы көчкөнгө ыңгайланыштырып, 2 этаж үй салып, жанына беременке салып коюп, мындай нары бери көчүп турушубуз керек да, биз мындай бир жерде жашай албайт экенбиз. Даже биз 4 комнат үйдүн ичинде көчүп жүрө беребиз, байкайсыздарбы? Апабыз айтат го, "Ой, тетиги 1 жылдан бери сервант ошол жерде турат, аны которуп нар жака киргизгиле" дейт го. Ошону көтөрүп алып нар жака кирип кетесиң, аякта диванды көтөрүп алып бияка кирип кетесиң. Шунчалык көчүп конуп жашаганды жакшы көргөн, көчмөндөрдүн сап башында турган кыргыз элинин жаңы жылда ийгиликтери көп болсун. Рахмат.
Şu kol çapkan kolları менен тынбай акча санап калыңыздар. Миллионер болуп кеттиңиздер. Чын. Кол чаппагандар, мо кол чапкандардын акчасын келип санашсын ошол жерде. Жакшы тилек жарым ырыстап коет. Бүт нерсе ниеттен болот экен. Илгерки кыргыздар менен азыркы кыргыздардын айырмасы эмнеде десең, бардыгы ушу сөздү айтат. Ниетинде дейт. Илгерикилер бири-бири менен мындай biz азыр мына той топурда эле калып элек айтып калдык го бири-бирибизге туулган күндө эле. Илгерикилер мындай уруша кеткенде дагы меле калып элек айтып аткандай урушчу экен. Бай болгур, башыңа өскөр, акылыңа киргер деп урушуп, бай болушуптур, акылдарына кириптир, баштары өзүптүр. Аз кантип урушабыз? Талаада калгыр деп атып эле жартыбыз жок, мигрант талаада калды. Атчан бирөө айылды кыдырып чапса эч ким жаман көрчү эмес экен. Үйүнө аман эсен жетип алса экен деп амандык тилеп, аман эсен жүрүшкөн. Азыр аттын ордуна машина колдонуп калып, машина менен зуу деп бирөө өтүп кетсе, аман болсун деген киши жок. Өлөт экен, мына өлөт деп атып эле, ошону көрүп атыпбыз жашообуздачы. Илгери апаларыбыз дагы аталарга башкача мамиле кылчу экен, мындай байым келатат. Байым келатат деп аталарга мамиле жасап, бай болбосо дагы байдай жашап өтүп кеткен экен. Азыр кантип эркелетет? Эркелетпейт, наоборот, кичине кыйшайып басып калса эле, тиги шүмшүк келатат дейт го. Ошентип эле шүмшүйүп калдык, баарыбыз эле мындай болуп. Илгери балдарды эркелеткенде дагы башкача эркелетчү экен, мындай эркелетчү экен, мындай баатырым, жолборсум, элбагарым деп ушундай эркелетип, ниетине жараша баатыр, жолборс, элбагар балдар тарбияланып тур. Аз кантип эркелетебиз? Күчүгүм, күчүгүм эле күчүгүм, күчүгүм эле күчүгүм деп атып эле күчүк болуп калдык го, шыйпаңдап эле баарыбыз ушундай. Көрсө бүт нерсе ниеттен болот экен туугандар. Мына могу Кыргызстанда деле жашап атабыз, мындай чоң шайлоо болот, мындай шайлоо жакындап калды. Биз шайлоого келгенде өзүбүз шайлайбыз дагы, кызмат ордуна кеткенде эле артынан тура эмес ниет кылат экенбиз. Жейт, жегени баратат. Алтайга чакачан деп атып, алар барат экен дагы сүйлөшүшөт экен. Карапайым эл эмне деп атат десе, эмне демек эле жейт деп атат десе, калкайса калпайтпайт деп жеп коюп атат туугандар. Ошон үчүн мындай иштейт экен деп мындай жакшы ниет кылыш керек экен да. Любой кыргыздын алдынан чыгып, азыр суроо берип, Кыргызстандын келечеги кандай десең, болбой калды. Бу кечте болбойт деп атып эле мындай индустардай мамиле жасап калдык да, биз өзүбүздүн өлкөбүзгө мындай башкача болчу мындай. Келиңиздер бир жакшы ниет кылалы. 2020-жылдан баштап Кыргызстан өнүгүүнү көздөй сапар алып, 2025-жылы бардык карыздардан кутулуп, 2030-жылы ар бир кыргыз булактын башында эле суу сатып, миллионер болуп жашап калат экенбиз деген жакшы ниет менен баштайт. Келиңиздер, күндүзгү кылган ишиңиздер түнкү уйкуңуздарды такыр буспасын деп, биз концертте баштадык. Болча, Saldı, elimnin gök kosanı, kızıl, yaşıl, sarı, barı, koştup durak barı, ciğit kızlar dağı, aman bolsun barı, cürerim benim maladoy, dostlarım benim zalatoy, kuyurmanlar daragoy, kolça koştup koy, cürerim benim maladoy, dostlarım benim zalatoy, kuyurmanlar daragoy, kolça koştup koy. Kolçap, moğolların kante. Abiröler arıncaka kel dedi, abiröler sıkılgı bar dedi, Talas'tın kızları zın dedi, Çalıbat'tın kızları tın dedi, Sulu kızlar ölükserde var dedi, Oştun kızın maydamanты köp deybi, Çüyübüzdün kızları öp deybi, Bişkekindin kızların öp deybi. Uşundayırlar çiğkesin be! Kürmanlar kayda! Bali kanıyor, gel! Hadi! Assalamu alaikum, hurmattуу Россияга барып, үйдө алып, Кыргызстанга бир үй, Россияга бир үй салып койгондор барсыздарбы? Боп кеткендер!
Assalamu alaikum hurmatlı taksistler. Aldı boş, şoför coş. Otursan hele getebizde altına oturguzup alıp birinci klient'te arkasına şaşpay 3 klient'te alıp andan keyin altıda oturganda arkaga oturguzup alıp turup anam Bişkek'e kattagan şoförler amansızlar mı? Oy assalamu alaikum, hazır Kırgızstanda set degen bir nerse ayabay güçöp Arflame, Envey, Safe Business degen kampanyalarga жазылып alıp arkasından 3-4 adam жазалбай жүргөндөр. Kandaysınlar? Salamatсыздарбы, pensionerler? Kanday gitti ya. Саламатсыздарбы? Залда отурган жалпы тигүүчүлөргө өзгөчө салам айтыш керек. Себеби тигүүчүлөр жок болгондо муногу бешөөбүздүн акыбалыбыз кандай болмок? Төртөөбүздүкү нормальный эле болмок, онуку кандай болмок деген. Болсунбу? Чарадан камырашып кеткенде отурмак. Kanök sen an сурабай эле койду. Атаң кандай болсо ошондой болмокмун деп. Бети башы билин. Бүгүн жооп ойлоп калдым. Мен мына чечип коеюнчу, мына акылма. Ильястын итин немесиле зинжирле. Жана күчүктүкү? Küçüktükü. Mına жаңы жыл, mına girip gelgen mına жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Чычкан жылы бардыгыбызга жакшы ийгиликтерди алып келсин, Чычкан жылы жакшы жылдардан болсун досум. Рахмат жигиттер, рахмат. Ушунча кубанычтан, ушунча жүрүп бияктан куттуктабай, именно элдин алдында куттуктагандарга ыраазычылык билдирем. Буга эмне болду? Билбейм, сага эмне болду? Чычкан жылыңар менен өтпөйсүңөр. Ооба? Эмне болуптур? Чычкан катары сүйүнөмбү? Sen жылың чычканбы? 84'te ne olur ana? Чычкан болот? Чычкан да. Sen чычканга окшошсуңбу? Мүмкүн эми ар нерсеге окшошу мүмкүн, бирок чычканмын да. Жо, sen чычканга окшобойсуң досум сен. Sen жылың мына мисалы үчүн мындай кебетеңе жараша мындай доңуз болуш керек эле да. Турачы. Кама. Эй. Доңуз менмин. Не мен жылым ага жармаштырып атасың? Жо, өкөңөр алмаша болбайсыңарбы? Сен чычкан бул доңуз боло албайбы? Жо, мен эмнеге чычкан болушум керек? Мен доңуз жылында туулганмын, доңузмун мен. Sen доңузсуңбу? Ооба. Эч жериң доңузга окшобойт досум. Эмнеге окшобойт? Кышы жайы мергенчилерден качкан доңуздардай го. Жок, диета кармаган доңуздар деле бар. Сен болсун, жылың мындай болсо, ушул турушуңа боло турган болсо, сен жылың уй болуш керек да. Уй болуш. Антпегиле. Мына өкөбүздүн жылыбыз уй деп эле коелу бука, Биз букаларбыз. Экөөңбү? Ооба, өкөбүз. Каякта уй кунажыңга окшоп турусуңарбы көрдүң? Болгондо дагы бала салып койгон кунажыңга окшоп турасыңар го. Жаш тай кунажыңдардай болуп. Жок, экөөңөр болсоңор мындай болушуңар керек да, мындай группада экөөң жылың тең го, жашыңар тең. Тез-тез бири-бириңер менен чатакташып урушуп турасыңар го, мындай жылыңар арыстан жолборс болуш керек. Жолборс. Жолборс бул жакта турат го. Жолборс эмне? Ушундай да семиз жолборстор болобу? Жок, болот, боке, болот. О, площадьта азыр сүрөткө түшүп атат го, жасалма жолборс, ошол. Келе союзу, концертти баштайлы досум мен. Жаңы жылыңыздар кут болсун, үйүңүздөргө кут берекет болсун, жашооңуздарда жакшы күндөрүңүздөр көп болсун. Кудайым сиздерге бул жылы түйшүктүн кыскасын, өмүрдүн узунун берген болсун. Ал эми бүгүнкү концертибиз бизге кут болсун. Ал эми сахнада Стакеев болсун. Рахмат. Бул жакшы чыгат туруп, мынтип кыйкырып бердим жана. Ашууда калды ак сүйүм деген ырды аткарып берейин десем өмүр ишенбесеңер керек, Ой, ушунун ак сүйүүсү кантип ашууда калып калсын деп. Эми азыр концерттин жүрүшүн жакшы билесиздер да сиздер. Себеби дегенде ыр сатира алмак салмак кетет. Булардын оюнда мен ырдап беришим керек да азыр. Мен кайтып ырдайм, мага кайсы ыр жарашабы? Мен азыр сүйүү жөнүндө ырдасам өмүр ишенбейсиңер турабы? Мен мындай тамак жөнүндө ырдашым керек, жанагы Бекбориев агабыздын
ноқат самсы жегім келет деген ырза. Ой, молодец, точно ырдапты дейді ошондо. Бирок өзүм ырдабайм. Сен ырчыларга көбүрөөк сын айтам. Себеби ырчылар действительно башкача да, мындай чыгып алып, каалагандай сиздерге эркелеп, келип алып мындай, мисалы ошко келип алып, "Ош, барсаңарбы?" дейт го. Бар үчүн келди деп турабы? Жок болсо өтүп кетпей папаңга ары карай шуулап. Кызыгы эркелейт эле, кадимкидей, "Каяктасыңар? Көрбөй атам, көзүм начар. Укпай атам, кулагым отуруп калган" дегендей мындай. Ойто, анан дагы бир кызык жери ырдап келатып эле мындай каалаганды ырдап келет эле, минтип коет, сиздер түшүнөсүздөр. Бакушка, поддержка керек турбайбы деп кол чаба бересиңер. А биздики тескери. Күлдүрүп атып, мынтсең, "Не болду буга?" дейт да. Мисалы ырчылар кол чаап турабыз деши мүмкүн. Кутулдарды кандай болушу мүмкүн? Кутулдар эми кана күлүп турабыз десең, биринчи күлдүрчү дейт да тура эле бою. Күлдүрө албасаң кантип күлдүрүп турабыз деп айтасың. Мында башкача да мисалы үчүн ырчылардыкы жыргал. Чынында жыргал. Бир ырды бир жыл ырдайт, кааласа 2 жыл, кааласа 5 жыл. Анча-мынча бети жоктор 10 жылга чейин ырдайт, Сиздер тим эле биринчи уккандай мелтиреп карап, тим эле коштоп, момут зажигалкалар жагып момут десиздер. А биздики тескери. Биз сайтыр айтабыз, биринчисинде көрөсүздөр, "О, жакшы экен дешиңиздер мүмкүн. Экинчисинде өткөндөн кийин нормально. Үчүнчүсү уже автоматически брак. Болбойт. Эскисин айтып атат, баягысын айтып атат дейт да. Мисалы үчүн мен куд ушундай ырчылардын мындай эмесин туурагым келе берет да. Мисалы, момун чыгып алып сүйлөп күлдүрүп атканда, аркама бичилерди коюп алгым келет да, мындайчы. Биле берет, мен күлдүрө берем, турабы? Мен ушундай болгум келет. Азыр мен куд ушул ырчылардын стилинде сиздерге бир тамаша айтып берейин. Мындай күлүп турабыз деген жерим мындай кызыктай да бизде мындай жаңы сөз менен айталым мындай жарылабыз деп коем, Ошол жерде жарыла бересиздер. Куд ырчылардан айырмасы жок. Анда сиздер үчүн бир тамаша. Сөзү Жеңишбек Айтиевдики, ону Болсунбек Истакеевдики. Мык каккан кыргыз. Дүйнөдө кайсы элдин маңдайы бешенеси бекем болот экен деп атайын дүйнөлүк уюмдар олимпиада өткөрүп, бүттүк өлкөдөн барып, Кудайдан болуп финалга американец, англичан, кыргызча чыгыптыр. Главный тапшырма маңдай менен мыкты кагыш керек экен. Биринчи англичан чыгыптыр дагы 100-чы мыкты алып тактайдын үстүнө коюптур да маңдай менен тарс этип 5 мүнөттө кагып коюптур. Американец чыгыптыр дагы 100-чы мыкты алып тактайдын үстүнө коюптур маңдай менен тарс этип 5 мүнөттө кагып коюптур. Кыргыз чыгыптыр дагы мыкты алып чыкты да ушундайынан мыкты коюптур да маңдай менен тарс маңдайы канап болбой тарс деп көөгөрү уруп атып 1 саат дегенде кагып коюптур. Судья келип карап эле ура! Кыргыз жеңди, кыргыздын колун көтөрсө, американец менен англичан чычалап кетти. Кандай кыргыз жигит? Мен 5 мүнөттө кактым, англичан 5 мүнөттө какты. Кыргыздын деген 1 саатта зорго какты го. Десе судья айтып коет, карасаңар, кыргыз мыкты тескерисинен кагып өрттү деп. Жарылдык. Болбойт, Өз үстүнө силде айта беришиңиз керек экен. Жарылдык, мен өткөндө аябай күлдүм. Аябай, мисалы, мурункулар мынтип айтчу, мисалы, бизден улуу агаларыбыз айланайын күлүп атып, боорубуз эзилип калды дечи эле да. Азыр жарылып калдык дейт. Бул күлүп аттык деген сөз экен да. Заманга жараша ар нерсе сөздөр жаңырып берет экен. Мисалы, азыр Кыргызстанда деле жаңы сөздөр бар, кыргызча эле, бирок мааниси башкача. Мисалы үчүн, менден улуу 30 жаштан жогорку агаларыбыз көчөдөн бир жашнакай кыз көрүп калса, мындай нукура, адабый тилде эле суктурат, карап алып, охо, карагыла, жашнакай кыздар экен. Азыркы жаштар антип суктанбайт. Айрыкча мынагу өспүрүм переходный возрасттагы жигиттердин өзүнүн тили бар. Бирок кыргызча эле. Ушундай сургуз көрүп, ушундай катып, айбан экен, Айбан экен. Айбан деген бул бир шариге жетпеген адам. Аны биз түшүнсөк, түшүнбөсөк деле братандардан корккон үчүн, братан айбан экен дей беребиз. Дагы бир сөз бар, аны сиздер деле сүйлөп калдыңыздар. Мен деле сүйлөйм, бирок эч ким ушул күнгө чейин маанисин түшүнбөйт. Кандай жана сага жактыбы десең, зыңк экен дейт. Зыңк эмне өзү? Мен оюмча момда эле бир капкатуу бирдеке болуш керек,
2 жыл мурда таластык туугандардын ушундай бир прикол чыкты. Аз бүт Кыргызстан бул приколду колдонуп сүйлөп калышты. Ушундай бир кыргыздын суп-сулуу кызы, көздөрүн бакырайт, чачтарын чубалжытып, ак кудай болуп, көздүн жоосун алып ушундайынан өтүп кетсин, аркасынан карай, "О, теке го" дейт го. Теке деген эчкинин эркеги. Күзүндө сасыганда бир корон састады. Бұл ем таластық туғандардың приколы, таластан малы көп, малға салышты деп прикол дейді. А оштық туғандар сіздердің еле приколыңыздар бар. Сіздерге өзіңіздерге байқалбайды, мысалы бізге байқалады. Ошта міне көп, ошта жерземіш көп. Сіздер приколды жерземішке салып приколдайсыздар. Либо оштық досыңыздар болса, мысалы бизнес қылып атқан болса, барып, қандай іштер жақсы ма десең, іші жақсы жүріп атқан болса, досым бәк құдай берсе, бәк малина дейсіздер ғой. Малина бұл жей тұрған нәрсе. А қоқыс банкрот болып қалған болса, іштер қандай десең? Іштер нәкіп болды дейсің әрі? Точын ошентесіздер да, білем да? Негізі мындай қырғыз елі башқача ел екен. Бағы ұшы елдің баласы болғаннан кейін біздің елдің башқа елдердің айырмашылығы, өзгөчөлүгү, құлқпен өзін көбірек изилдейт екенсің. Мен ұшыл Кыргыздын баласы болуп кудул болгондон кийин бізде кудулдар көбүнчө саясий жөнүндө көп айтат. Мен дагы мындай жөн отурбай катардагы кудул катары сарасеп салып койдум. Мисалы үчүн Кыргызстан 28ге чыкты. 5 падыша башкарды Кыргызстанды. Ар бир падыша эл башына келгенде Кыргыздын кулк мүнөзү ошо падышага окшой берет экен. Байкасаңыздар Кыргызстан азыр 28ге чыккан бала. Кыргызстан жаңы төрөгөндө Аскар Акаев кабыл алган. Ошо кезде билесиңер мындай жаш болчук. Жаңы төрөлгөн бала мамлекет биз пенсия пособиянын ордуна кургак чай, самын берчү турабы? Эчтеке дебей ала берчүк. Бала болчук да. Бала каяктан билет эмне берип атканын? Ала берчүк. 15ке чыкканда Бакиев эл башына келди. Уже Кыргызстан 15 жашка чыкты. Переходный возраст. Бардык маселени муштум менен чечтик. Анан 20га чыктык. Анан анчалык Кыргызстандын башына бир аял киши келип калды, же баягы 18-20га чыкканда мындай бир переходный возраст болду, бирөөнү сүйүп калдыбы, бир аял киши аралашып кетти. Сүйгөнүнө жетпей калды окшойт, бер жагы 6 жыл иштик турабы? Анан эми ошондой кезде таң көрү кайып болуп болгондой бетке балп айттык эле. Кудайга шүгүр, баягы көч бара түзүлөт экен. Азыр мына 27-28 жаштан бери Кыргызстан токтолуп намаз окуп калдык, Кудай берсе. Я беш. Жакшы болот тугандар. Сапар Зулантабыз сахнада 5 табан. Друзья, я в доме. Көріп отасыңар, бұл біздің үйіміз. Бұлар болса қошналар. Бұлар ушақ аңдығанды жақсы көрішөт, бар жоғы. Келіп қалдық. Қандай отырасыздар? Жақсы отырасыздар бі? Ой, мынау көр албағаныңыздарды қашан тоқтатасыздар? Ой, ушул жаңы конуштун эң эле байы биз күйөөм бизнесмен, 5-6 контейнерибиз бар. Башка дагы толтура. Ыйлатпаңыз жеңе, ыйлатпаңыз. Баланы ыйлатпаңыз. Толтура бизнестерибиз бар. Анан ушу жаш кезимде күйөөм айтат эле, "Ой, азыр жашсың, сүйүбүз күчөп турган мезгилде ой садак олоюн төрөп алсаңчы жаным, төрөп алсаңчы" десе, "Жок, болбойт, фигурам бузулат" деп атып, бир бала оюнчак алып кетип, эми төрөйүн десем күйөөмөн дайын жок болуп атат. Төрөш керек болуп атат. Бир эле бала менен калып кеттик. 5-класста окуйт, же тартиби жок. Биз бизнестер менен алек болуп кетебиз. Ал болсо сабагын окубай жүрөт экен. Соглушун барып итте уят кылып келди. Ошончо ата-энелердин көзүнчө болгон авторитеттин баарын. Каякта жүрөт акыл? Акыл! Каякта жүрөсүң? Кел бери. Каякта жүрөсүң? Каякта жүрөсүң? 3 гол сайып келдим. Не кылып келдим? 3 гол сайып келдим. О, голуң менен кара жерге. Дагы футболго бардыңбы? Атаң өкөң 3 гол эмес, атаң өкөң кошулуп 30 гол сайсаң дагы пайдасы жок. Уктуңарбы? Неге? Элдер 1 голун 1 миллиондан сайып атат. О, Рональдо, Месси дегендер миллиардтап сайып атат. Мен да ошолордун даражасына жеткенде 2 миллион сайып иштейм. Кыргыздын калпагы менен кордоп кийип алдым, кыргыздын калпагын. Жакшынакай эле кийсең болбойбу? Жакшынамы? Ой, сабагың окубайсыңбы? Окуп атам апа. Кандай окуп атам? Ушундай эле окуп атам, сырылдат окуп атам. Мен азыр ата-энелер чогулушунан келтам. Не деди? Не деди дейсиң? Итте уят кылды, менин балам тим эле жакшы окуса керек.
деп барып эле жалаң жакшы окугандардын сүрөттөрүн карап алыпмын. Булардын мектебинде отличник окугандарды сүрөткө тартып туруп самолетко мингизип коет экен. 4кө окугандарды сүрөткө тартып туруп поездге мингизип коет экен дагы. Ал эми 3кө окугандарды сүрөткө тартып туруп автобуска. А сен ташбакада эмне кылып отурасың? О, мен да кийин жакшы окугамда самолетко мингизет. Самолетко мингизет. Качан жакшы окуйсуң? Уже 7-чи класс болуп калдың. Окуйм да. Окуйм да деп. Уят кылдым. О, Санабардын баласын карачы, Санабардын. Ой, сенен калган шымды кийет, сенен калган көйнөктү кийет, сенен калган сумкаларды асынат. 5ке окуйт экен, 5ке. Апа. Ал Санабар ашенемчи? Баласын сабагын өзү чыгарып берет экен. Санабарбы? О, ана ошол менен барып былтыйып барып 5 алып алат, бети жок, Сиз да мага сабагымды чыгарып бериңиздер, мен да барып 5 алып коймош деп, эмне? Мына эмне деген сумка? Бир жашынакай сумка алып бердим эле го. Да. Бул кайсы сабагың? Географиядан. Эмнеден? География. О, синус, косинус, тангенс, котангенс дегендер бар го. Ошону чарып берем. Ошо чарып берсеңиз мен да барып 5 алам. Ал геометрия деген сабак болсо керек, мен билишимче. Ошо да. Геометрия? Ошондой болуш керек. О, мең менен кара жерге география деп. Чыгарым. Кайсыны чыгарып берейин? Мына. Мына перпендикуляция дегенди. О. Ушул жерге келгенде биздин агайыбыз ооруп калган эле да. Чын келбей калган да. Биздин геометриядан берген агайыбыздын эч билими жок эле балам. Чын. Геометрия сабагы деп келет эле дагы саламатсыздарбы дейт эле. Саламатсызбы агай деп ордубуздан турат элек. Чомок айтып туруп чыгып кетип калат эле. Капыл антпей билбейм эле деп. Ой, чын балам. Геометрия деген сабактын такыр жашоого тиешеси жок. Эмнеге? Чын, тиешеси жок. Геометрияны колдоносуздарбы сиздер жашоодо? Мен тегеле угу элекмин оларды. Мына жер косинус болуп калыптыр, мына жер тангенс болуп калыптыр деп жүргөндөрдү угу элекмин. Сен андан көрө балам орус тилден жакшы. Орус тилде мисалы мен мына билесиң го, орусчаны аябай, я русский язык знаешь. 150%. Знаешь эмес, знаю, апа. Знаю, Кечирип коясың деп. Ушундай да. Орусчаны үйрөн, англисчени үйрөн. Англисче билесиңби? How do you do? No do you do? Oh my god. Ал эмне апа? Огудай деген ушундай. Эме да? Биле алдым. Oh my god. Окудай. Сабагың окуй бала. Уят кылдың. Ошончо ата-эненин көзүнчө авторитеттин баарын түшүрдүң. Ой, мен өзүңүз билбей эле калып элем. Өзүңүз билбей эле. Бир жакшынакай эле болбойсуңбу? Болдум. Балам, тартиптүү болсоң да өзүң эле жакшы. Сабакты өзүң окусаң өзүңө жакшы. Чыгарып бергениңизде барып 5 алам. Чыгарып бергениңизде жакшы болот эле. Азыр атаң келсе, мен эми атаңа айтам, мен биздин балабыз орто окуйт экен, өтө жакшы окуйт экен, өтө жаман окубайт экен деп. Айтам, бирок атаң келсе шираңы чагат азыр. Азыр атаң айтам сени. Айтпай эле койсуң. Атасы! Айтпай эле койсуң. Мына атасы келатат, атасы. Эй! Салам алейкум, ата. Алейкум, кандайсың, балам? Жақсы. Баш тигиз кой. Бол, акыры сөз. Жаны. Көлүкүм ачанакай, турна моюн шиш мурун, күнү каны панна, ине сенин белиң. Бол, сынып каласың, бол. I love you. Я тоже. Кандайсың? Жакшы да. Жумуштарың кандай? Сонун 5. Бизнестериң жакшыбы? 5. Жакшы. Жаным. Инстаграмга. Привет, друзья. Это мой муж. Да, конечно. Это Никодо. Да. Длинный. Это мой муж. Это неграмотный человек. Я тоже еско. Как говоришь? Батаммы? Это неграмотный человек, зато бизнесмен, а? Да, правильно говорит. Вот это... Эмне ол, айт. Ой, мальчишки. Міне проблема болот ат үйдө. Ой, проблема болгону мындай. Мына балаң тарбиясын карап койчу. Мында? Тарбиясын карап койчу. Эмне кылып атасың? Ой, сабак окуп атат. Футбол ойноп атам. Футболго кетет экен сенчилеп. Тобун көтөрүп алып, мен гол сайышым керек деп. Ой, сабак окуса болбойбу? Чогулушунда бардым, ата-энелер чогулушуна мектепке. Не деди? Ой, итте уят кылды. Мен өзүнчө жасанып тимелей теңиме албай баргам. Барсам жанагы эле ана временкада жашаган Санабардын баласынан төмөн окуйт турбайбы? Не начар окуйсуң? Жакшы эле окуйм апа. Кайсы сабакты билбей атасың, кана? Ой, геометриядан билбей аттыр. Ой, мен чыгарып бердим, бир эле мисал калды, ошону чыгарып берчи сен. Не деген сабак? Геометрия. Ушундай сабак болуп калганбы азыр? Илгертен бери эле бар мындай сабак. Кана апа, сиз ата биринчи тетрадь тоң кармагыңызчы мындай.
Bilimdi kişiге оң тетирин айырмасы канча. Так, биздин убакта мындай сабак жок болчу. Жаңы кирген программа окшойт да, мен муну үйдөн барып карап түшүнүп анан сага үйрөтөм. Карма. Кайсы үй? Сен үйдө турасың го, сен соо эмессиң. Сен соо эмессиң кодорго. Ата, анан көрү билбейм эле деп койбойсузбу? Жок, мындай сабак мен башым орутпайм, мындай анча-мунча майда сабактаргачы менчи мындай. Чоң-чоң окуп көнүп калган мен өзүмчү мындай. Менин фундаментим туура эмес түзүлгөн экен да. Неге? Мен туулганда эле туура эмес туулуп турмун. Силер өкөөң эчтемкени билбей атасың, мен каяктан билем, айтам мен башыма эчтеке кирбейт деп. Бола. Мен маңдайыма пилелетеп келеген ата. Өзүңүз жакшы окуган эмес экенсиз. Жакшы окуган бир нормальный аял албай элеңиз ата. Между прочим, мен билимдимин атаңа караганда. 9 жерде 9'un 81 болот балам. Өзүңүз жакшы билбейт экенсиз, нормальный күйөөгө тийбейт белеңиз апа. Нормальный баш тийип турганга. Эми мага түнү келгенде бийик туфли кийип келип алса, мен да узун бойлуу жигит экен деп тийип алып, тойдан кийин болор иш болуп калгандан калып кеткем. Шорум, чоң анам менен кайнамдын. Ыйрактабачы. Балам, мындай. Сөзсүз түрдө эле мында билимди болуп мектеп жакшы окушу эмес. Мына, мен деле мектепте окуп жүргөндө мен деле начар окугам, сенден жаман окугам. Жанагы Казым Аяштаң бар го? Мен азыр ошол деген мектепте 5 менен бүтүп, кызыл аттестат менен бүткөн. Мен азыр көрдүңбү, ал мен шопурум болуп жүрбөйбү, Мына Касым Аяштаң атаң шопуру. Касым Аяштаң атаңы ташыйт. Атаң иш бир жактарга алып барат. Атаң жокто мен ташый. Ташыйт да кыскасы балам. Сен ошондуктан эч убакта ойлонбой бара бер болду. Окуй эле коеюн ба? Окуй эле. Сен андан көрө бизнесмен бол. Бизнес. Сен математиканы эле жакшы окуп алам. Сен мындай кылчы, миллионго чейин эсептегенди үйрөнүп алсаң, акча эсептеген удобный болсо болду, калган нерсенин кереги жок. Анан мен чоңойсом атам деп ойлойм, Окуй эле коеюн ата. Вообще Сен чоңойбосоң деле атаңан чоңсуң балам. Бара бер. Бара бер. чоңойуш не обязательно. Балаң кетти? Кетти. Жаным ишиң менен таккан фуккан канчен гүлүппини панакей ачы пани пачы алле бол. Бол деп калган. Каяка? Каяка? Беш табан кудулдар тамаша тобу. Баягы кыргыз айтат го мындай. Бош тургандан көрөк бекер иште дегенде. Мындай иштеп туруңуздар. Азыр сиздердин алдыңыздарга биздин Татынакай ырчы кызыбызды чакыралы. Ырчылардын арасында дагы чыныгы артисттин фамилиясына дал келген ырчы кызды мен бүгүн көрүп олтурам. Сиздердин шаңдуу жана шатыраган кол чаңыңыздардын коштоосунда Жайнагүл Тентиева. Кутмандуу ошо кечиңиздер менен түнүңүздөр кол чап шаңдырап отурабыз. Жүргөн
ардайым бар болыңыздар, аман болыңыздар. Барыңыздарды кирип келген 2020 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ардайым жергебизде токчулук болсун, молчулук болсун, тынччылык болсун. Жана ар бириңиздерге ден соолук каалайм. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Сиздер үчүн кайрадан жагымдуу чармалар жаңырсын. Сиздер үчүн кабыл алып коңуздар. Сен гана деп атасың. Шаңдырап, кулчап, ордуңуздарда билеп отурсаңыздар дагы болот. Кайрадан жаным мен гана, сүйгөн жарым сен гана. Сенден башка эч ким жок, жүрөгүмө кел гана. Кайрадан жаным сен гана, сүйгөн жарым сен гана. Сенден башка эч ким жок, жүрөгүмө кел гана. Айлана сен бар кең дүйнө, сен болбосоң тар дүйнө. Сунсаң колуң жетеби, жарыгы бар жан дүйнө. Sen al bilirsin bizden caydı. Özün bolun kaygı, albasan dağı sen asmanda yıldız aydı. Adım sana candı, katlarım kanat özüme karay caydı. Evyaya bayt kokun tünü kutkon bakıtım benim sensin. Yüreğime beraber, kayradan canım ben gana. Suygun canım sen gana. Senden başka hiç kim yok, yüreğime gel gana. Kayradan canım sen gana, suygun canım sen gana. Senden başka hiç kim yok, yüreğime gel gana. Aylana sen var keng duynu, sen bol bolsun dar duynu. Sunsan kolun жетери, жарыгы бар жан дүйнө. Sen dal bilirsin bizden caydı. Özün bolun kaygı, albasan dağı sen asmanda yıldız aydı. Adım sana candı, katlarım kanat özüme karay caydı. Evyaya bayt kokun tünü kutkon bakıtım benim sensin. Yüreğime beraber, kayradan canım men gana. Suygun canım sen gana. Senden başka hiç kim yok, yüreğime gel gana. Kayradan canım sen gana, suygun canım sen gana. Senden başka hiç kim yok, yüreğime gel gana. Aylana sen var keng dүйnө, sen bol bolsun dar dүйnө. Sunsan kolun жетери, жарыгы бар жан дүйнө. Жайдагүл Тентиева. Жарылып турабыз. Эми концерттин программасын агайындар сиздер жакшы билесиздер. Бир кудул дегенде, себеби дегенде баягы коноктошкон сыяктуу эле да, баягы биринчи суюк тамак, анан кою тамак дегенде элечи. Азыр эми суюгун алдыңыздар, эми коюсуна кезекти берип коелу. Биздин Бештапанын ичинде эң аксакал, сакадай бою Саралтын себеби официалдуу түрү чакырып койбосо ал оңой менен чыкпайт. Ушундай залкар таланттуу. Кудай өнөрдү үстүнө төгүрүп бой өспөй алган, мен чакырып коюн истедим, колчаңыздар эми. Сакадай бою Саралтын, Бештапандын бир тапаны. Талас Кашкар деп кол чаап тура урматтуу агай туугандар, азырдан чыгып калат Кудай буйруса. Айтып кой. Талас чакыр. Чакырып койчу. Кана Талас? Жок. Көргөн эле жок. Кийин күндөр ушунтип ооруп калды. Жанында кызын көрбөй эле ушинтип калат турбай. Анын үстүнө мен өзүм Токтогулдук жигитмин. Токтогулда кичинекейде быты кыйдап коет. Тиги Таласка барсаң корто деп коюшат экен. Нарынга барсаң, эй, Кенедей дейт. Как будто мен алардын канын сорап аткансымчы. Баткенге барсаң, Кальта деп коет.
Тилим да жакшы келбейт негизи. Ошко кезең, ей, pakana дейт. Чүйгө барсам маленький дейт. Зато үйгө барганда келинчегим сладкий дейт. 3 балам бар, алар сиздерге окшоп шаттырат, кол чаап коша турматы бир тугандар. Рахмат. Анын үстүнө көпчүлүгүңүздөр эле көрүп айткан болушуңуздар керек. Ошондуктан мени издей берет да, мен негизи планым боюнча башкача эле да мындай. Iya. Мына? Көп эле экенсиздер го. Мен жанагы алдыңкы катарды эле көрүнүп атканда магачы көрсө көп эле тур, артта дагы орундар бар турбайбы? Жакшы болуп калбады? Бардыгы суп-сулуу эле көрүнүп, а? Кандай сонуна бою узун болгон. Карачы, көрүнгөндө дагы тим эле сулуулук көрүнөт го көзгө. Аяз аты сулуулук ушунчалык көрүнөт. Аяз атын эмне үчүн мынчалык сулуу жараткан десе, көрсө эркектер аялдарды сүйүш үчүн аяз атын сулуу кылып жараттыр. Эмне үчүн анда эркектердин акылынан аялдардын акылын кичине азыраак кылып жараткансың десе, аялдар эркекти сүйүш үчүн ошентип жараттыр. Себеби дегенде акылы нормальный бирөө эркекти сүйбөйт экен да. Сүйбөй калат экендай. Ошон үчүн акылы аз эркектер бири-бирин сүйүп калган себеби ошондон экен. Көрүп атасыздар го, проштка чыгып бири-бирин сүйүп калат ба, ошо акылы аз эркектер. Анан тиги чыккан турбайсың, айтып койсуң. Эмне болду? Жындымы? Агай отурушка. Братишка. Міне? Бийик жакка чыксаң эле братишка боло берем мен сага. Мен качам? Кандай экен өйдө карап сүйлөгөн? Жакшы экен, мен деле моюнум ооруп калды, кечке момуп сүйлөй берип. Агай отуруш керек болгонбу? Издеп атабы? Туура. Кечирип койгула. Жүрү стол чыгасың. Мен минсем көрмөйм де, амай. Көрмөсөң чыкканда башка көрөсүң. Жөнө жүрөрөм көрмөгөндө уштердим, кызык го мына. Мен киммин? Кокус араңарда мен ким экенин биле тургандар жокпу? Мен өзүм жоготуп коюп таппай жүрөм. Кокус араңарда билгендер болсо айтып койгула, сен ошосуң деп. Кече атайын телевиденияга бардым, өзүмдү жоготуп коюп, мен таап бергилечи деп. Барсам, өзүңүздү жоготуп койгон болсоңуз, сүрөтүңүз керек бизге, сүрөтүңүздү алып келиңиз дейт. Ой, сүрөтүм жоктугуна байланыштуу өзүм келдим, мен ким экенин таап бергилечи десем, сүрөтүңүз жок болсо биз таап бере албайбыз сиздин ким экениңизди дейт. Даже үйгө барсам, аялым сен кимсиң деп калды. Эчтеке таап келбесең, акча таап келбесең, продукт алып келбесең, сен үйдө бар адамсыңбы, жок адамсыңбы деп калды. Сен кимсиң өзү деп калды. Ал эчтеке эмес. Шайлоого катышып коеюн деп шайлоого барсам, сен биздин участкада жок экенсиң, сен кимсиң дейт. Мен каякта экем десем, сен нарында экен учетуң дейт. Дагы бир шайлоого катышып коеюн десем, сенин учетуң Таласта экен дейт. Өзүмчө ойлонуп калдым. Эгер мен нарындык болсом, таза кыргызча сүйлөйт элем да, туурабы? Эгер таластык болуп кала турган болсом, анда атыр жатыр деп сүйлөйт элем да. Атыр жатыр деп деле таза кыргызча сүйлөгөндө мен киммин өзү? Мен ким экенимди таппай жүрөм. Араңарда билгендер болсо айтып койгула. Ооба. Ассаламу алейкум. Iya. Кандайсыз? Алейкум салам, жакшы. Ой? Атаң кандайсыз? Ким дейт? Ата дейби? Мен атаңмынбы?
Айланайын, сіз мен атамсыз ғой, не? Мен башқаша тосып алады деп ойлодым эле сізді. Не танып айтасыз? А сен кимсиң? Айланайын, мен сіздің балаңызмын да. Сен мен баламсың бу? Балаңызмын да. А сен мен балам болсоң, Hı? ушул убакка чейин келип кабар алат элең го. Эгер сен мен балам болсоң, мен ооруп жатканда келип кабар алат элең го. Ата эмне болдуңуз? Ата кандайсыз деп дары алып келип берет элең го. Эгер мен балам болсоң, ооруп бир тамчы сууга тамагым кургап жатканда келип оозума бир тамчы суу тамызып коюп, ошол тамызган сууң мага океандай болорун сезет элең го. Эгер сен мен балам болгонуңда тез кабар алып жаныма келип акыбалымды билип турат элең го. Дагы бирдеме болсо кабар алып атам го дейсиң. А менден сага кабар кетип калайын деди го. Мына кече жакында көрүп алып ызаландым. Калмырзанын баласы эмне болду? Чет жака иштеп барып, аябай машиналарды минип атасына кийиттерди алып, кийит кечелерди алып келип, үстүнө жабам деди эле. Атасы өлүп калгандан кийин көрүнө жапты го. Мен ошентип кечигип каларыңан корктум. Сага передача жөнөттүм эле, алдыңбы? Жо, aldım. Карадыңбы ошонун эмне экенин? Карабадым. Бергесең мындай. Не болчу ал? Жок, мындай бергесең. Мындай передача эле го. Не уруп атасыз? Топурак берип үрдүм эле, алган жоксуңбу ошону? Ушу мага топурак салганга деле жетишпей калбайбы экен деп салып үргем сага. 10 жылдан бери каякта жүрөсүң? Бир кабар албай. İştep жүрөм да атайм чет жакта. Иштеп жүрөм. Колуңуз жаман катуу экен, молотоктой болуп. Кабар алып койсоң болот, кабар алып атам. Эгер сен менин балам болгонуңда азыр мен менен жанымда отурат элең да, кайра чет жака кете бербей. Эгер менин балам болгонуңда неберелерим да ушул жерде жүргөн болот эле да, айланчыктап чоңато деп мени кучактап. Кана ошол неберелер. Кана. Неберелериңиз эми ал жакта да билесиз го эми ата. Алар бул жака чыдабайт. Анын үстүнө орус болуп калган, сүйлөштүр десеңиз сүйлөштүрүп деле коем ата мына. Алар менен деле сүйлөшүп койсоңуз болот мына неберелериңиз менен. Азыр мына видео звонок кылабыз ата. Кеңири сүйлөшүп эме кылып алыңыз. Аң ата мына. Ал вот. Алло. Да, слушаю вас. Кетейин. Кандайсың балам? Не понял. Ия. А вы кто? Мен таныган жоксуңбу? Мен Сен эмне кыргызча билбейсиңби? Что вы говорите? Орус. Ты кыргызский не понимаешь, да? Не, я вообще кыргызский не понимаю. А вы кто? А какой язык понимаешь? Я знаю английский, французский, китайский знаю, русский. О, кыргызча түшүнбөй турбайсыңбы? Мейли балам, мейли. А сен кыргызча билбей калганыңа сен эмес күнөө. Ооба. Мына акмактарда күнөө. Неме, мени таанысыңбы мени? Мен ким экенин билесиңби? Мени таанысыңбы? Дед, я вас вообще не понимаю. Вы кто? Сен мени тааныбайсың, билбейсиң да, мен деген сенин чоң атаң болом. Меня зовут... Я тебе большой папа. Вот папа, а я перед папа. А где папа? Вот. Вот, привет, пап. Привет. Как ты? Нормально. Когда придешь? Эй, балам, неме, сен өзүңдү ким экениңди билесиңби? Сен деген Манастын урпактарсың. Сен Манастын балдары болосуң. Билесиңби ошону? Пап, ты меня слышишь? Что этот дед говорит-то? Я вообще не понимаю. Ты можешь объяснить?
işte. Манастын урпагы үйрөтүп койсоң өлө элең. Ата, мен дагы эми сизден угуп атам го. Что вы говорите? Мейли балам, неме Манастын ким экенин билбесең да мындай урууң ким, ошону билесиңби урууңду? Водилей я. Ким? Что? Я Водилей говорю. Мына Кыргызда дагы бир урууга көбөйдүк, Водилей деген. Мейли садака болоюн балам, келсең анан баарын мен өзүм үйрөтөм сага. Пока. Майли. Кайра чалып берчи, атын сурап коюнчу, неберем аты ким эле өзү? Небереңизди атын билбейсиз байланайын. Сураң өзүнөн сураң ата. Балам, атын ким сенин? Орусча сураң. Как тебя зовут? Меня зовут Конор. Коңур? Нет, Конор. Конор. Коңур. Канчадан кыргызчага окшош экен го. Коңур. Аланайын. Мейли, келсең анан кийин эсен аман көрүшөбүз. Конор деп жанагы мушташкандардын атын коюп алган Конор депчи. Бул Конор үйдө. Мен ушу Конордун баласы. Чет жакта иштегениң болор эми, а? Эми ата эми тиричилик экен да. Тиричилик. Негизи кыргыздын макалы өтө туура экен ата. Атанын ою балада, баланын ою талада деп бекеринен айтылган эмес экен. Вот. Мынакей, апаң дагы сага көзү төрт болуп күтүп олтурат сени. Ооба ата. Мага эмне алып келдиң? Сизге жанагы заказ. Ошоку? Апаңа көрсөтмөй жок. Болду ата. Мен апаңа сүйүнчүлөйүн, жүр балам үйгө кирели. Отурайлычы ата. Отурайлычы. Мен дагы сизди жаман катуу сагындым ата. Сагындыңбы? Сагындым ата. Мен бар бекем. Бар экенсиз ата. Кучактап койбойсуң. Кучактап коюн жата. Сагынып ата кемдимен. Сагынып сарылып жүрөмүн алыстап сизден. Ата кем берекем сагындым го сизди. Барамын буйруса айылга. Канибек Разыков, Ильяс Иманалиевтер болду. Келиңиздер, келечек жаштардын колунда деп дайым айтылат. Азыр сиздердин алдыңызда келечектеги кыргыз эстрадасында гүлнүр сатылганы адай боло турган Татынакай Жасмина деген кичинекей ырчы кызыбызды чакырып коелук. Кол чаап коштоп коебуз. Кутманды келишиңиздер менен күлкү көрөрмандары, кирип келген жаңы жашылыктардын жылы болсун. Менин аткарымда сиздерге жагымдуу өрбелек кабыл алып коюңуздар.
рахмат. Жасмина. Bir üç kempir mақтанат емеш. Ой, мен чалым аппетиті шумдық эле, жарты койдун этин өзүлө жеп коет эле десе, экинчи кемпир айтат дейт. Ай, сенин чалың аппетити анча деле жок экен. Мына менин чалымдын аппетитин айт, целый бир койду жеп койчу. Десе, үчүнчү кемпир айтып калат дейт. Өкөңөрдүн чалыңар жаш бала эле сыяктуу турбайбы? Мына менин чалымды айт, целый бир колхозду жеп койгон деп коет. Ушу үч чалда жоксуздарбы? Алып отурсуздар. Келиңиздер, эми тойдогу көрүнүштөр болду. Азыр сиздердин алдыңыздарга чакыра турган инсан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучулар союзунун мүчөсү, биздин агайыбыз, чыныгы саяпкер, чыныгы устат Рахман Разыковду чакырабыз. Саламатсыздарбы? Болот, рахмат. Рахмат. Мына ушинтип дагы бир күлкү кечеси сапарын улап атат. Келген жаңы жыл жакшы каалоо тилектер айтылды, ошонун баары кабыл болсун. Эң башкысы мамлекетте тынчтык болсун. Биз кандай каалоолорду ниет кылып аткан болсок, Кудай ошол тилектерибизди берсин. Эл менен аман болойлук, балдарыбыз аман болсун. Алыста жүргөндөр эсен аман үйүнө, өзүнүн мекенине кайтып келсин. Мына кыйкырып аткан балдарыбыз бар болсун, эч качан оорубасын. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Эми бул долбоор менин долбоорум ар бир айдын 6-сы деп аталат, аны билесиздер. Мына 2 жылдан бери ЛТР коомдук телерадио компаниясынын колдоосу менен биргеликте ушул проектти элге жеткизип келатам. Билесиздер, куудулдардын азыр муун алмашып атат. Мурдагы муун кетип, ордуна жаңы муун келатат. Бул балдар сахнага чыкканда мына 20 жылдап жақындап қалса дағы, мен үшін бұлар жаш балдар. Бұлардан чоңдары, білесіздер, аяқта азыр концерт қойып атышат. Бір уақытта ошол тынарларды бешилик деп мен сахнаға алып шыққанында дағы, елдер ишенген емес, бұлардан қудыл шығарына. Мен бір қызық нерсени айтып берейин, мынау Төлөйкөндө мектепке алып барып, ушул тынарларды концерт койдуруп алайын, мектеп окуучуларына 1 сомдон беле сатып, программаны көрүп алайын десем, мектептин директору уруксат бербей койгон. 1 сомдон кымбат, 50 тыйындан сатың депчи. Ошондо тамашалап айттым эле, бир күн убакыт келет, ушул балдарды тойго $1000 кап келесиңер деп. Азыр мына ошол 20 жыл өткөндөн кийин, азыр ошол балдар ошол $500 тойго барбай турган балдар болуп калды. Мен билем, мына балдарым дагы ошондой баралына келгенде, убакыт жеткенде, ошондой зал толгон, силерге күлкүгө толтурган ошондой балдар болуп чоңоет. Аны үчүн не кылыш керек? Ишениш керек, буларды чыдап, тарбиялап келиш керек. Ошон үчүн бул келаткан муун силерге жаңы замандын күлкүлөрүн сунуштайт деп ишенем. Бул балдарга ак жол каалап коелук, силердин кол чабыңар балдарыма берилген бата болсун. Рахмат. Эми мен көп жыл сахнада жүрдүм, билесиздер, 42 жыл, 43 жыл болуп тур, ушу сахнага чыгып турганмын бери. 43 жыл, бул көппү азбы? Менимче бул жарым өмүр, Анан мен балдарга сахнаны өткөзүп берип, башка жака, башка жумуш кылайын деп чечтим. Украинада мага окшогон куудулду, Зеленский деген куудулду, президент кылып шайлап алышты. Силер качан ойлоносуңар? Эми биздин президентибиз бар азыр, аракет кылып иштеп атат. Өтө кыйын болуп калган экен, мамлекет
bir жаққа кирип кеткен экенбиз, аны токтотуп алып чыгыш өтө кыйын болуп атат. Биз сатира менен ошол коомдогу бардык ушундай мүчүлүштөрдү сындап, колубуздан келген жардамды берип келатабыз, аны билесиздер. Ушул жылы өтө чоң бир өзгөрүү болот. Бул парламенттик шайлоо. Мына ушул шайлоого даярданайын деп атам. Кандай дейсиңер? Менен депутат чыгабы өзү? Же шайлайсыңар, же жайлайсыңар, билбей эле кыласыңар да. Биздикилер ушу күлүп туруп жайлап коюп отура беришет да. Себеби мен 3 жолу жогорку кеңешке талапкерлигимди коюп, 3 жолу тең шайлоодон өтпөй калган кишимин. Мен дайыма барсам көрүүчүлөр сурайт, Рахман ака, сизди эмнеге биз шайлабай койдук эле деп. Мен жооп бербей эле ыр менен жооп жазып койгонмун. Мен киммин? Мен депутатмын, шайланбаган. Колум таза пара алып, майланбаган. Доллар сомду чөнтөккө салып алып, доош бер деп эл журтту айланбаган. Мен киммин? Мен депутатмын, өтпөй калган. Ант берип баш мыйзамды өппөй калган. Анткени башкалардай акча менен көчөгө шагыл ташты төкпөй калган. Мен киммин? Мен депутатмын, утпай калган. Сөзүмдү шайлоочулар укпай калган. Баталар коммерческий болуп кетип, курук сөз кулактарга жукпай калган. Азыр мен депутатмын, сахнадагы, чачмакка кереги жок акчадагы, эл берген мандатым бар куудул деген эч кимдер менден тартып ала алышпайт. Эчем 1000 долларларын чачса дагы. Рахмат. Кудай буйруса, ар ай сайын жаңы концерттерди ушу залда сиздер менен чогуу көргөнгө насип этсин. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Рахман Разыков агайыбыз. Жанагы мен кийип чыккан чоң костюм шымдын ээси ушул киши. Чын. Бирок артист тез кийим алмаштырып турса жакшы экен го, мындай элдер деле алаксып турат экен го. Билбейм, бул киши дагы качан костюм алат, күтүп эле жүрөм. Костюм алмаштырганда мыносун чечип алайын деп атам, Кудай буйруса. Келиңиздер, албетте жакшынакай тамашалуу күлкүлөрдөн кийин көңүлүңүздөрдү дагы жакшынакай ырларга бөлүп кетсек, азыркы ырдала турган ыр аябай шашылыч, тез ырдайм. Эптеп угуп калганга аракет кылыңыздар, убакыт ушунчалык тар болуп атат. Ханзадам деген бир тамашалуу иретинде жазылган жакшынакай чыгармам бар эле, ошол чыгарманы тартылап койгон. Кабыл алып коюңуздар сиздер үчүн. Анча-мынча кол чаап коюп турабыз, мен жүрөмүн таанышууга таппай бир да сөз. Мен ордума жөнөтөмүн кошуна бешеди, кошуна бешени өтөчүн эптеп салат сөз. Тынбай атып жумушундан акмалаплары берейин, мен жөнөткөн кошуна бешенин астриясы жок келди. Карабады көңүлүмдүн назик сулуу эркеси, жүрөгүнө жол таппады кайланыптары деди. Каларыңыздан келбеди. Ханзадан сулуу ханзадан, карасам карабайсың, ханзадан сулуу ханзадан, карабасам карайсың, ханзадан сулуу ханзадан. Балким атың айзадан. Айдыбызга тарап кетти ушак бир сөздөр, канат менен зарин алып айтылып сөздөр. Угар заман жетип келди жоро жолдоштор, эптеп септеп таанышамын достор колдошор. Тынбай өтөм жумушундан акмалаптары берейин, мен жөнөткөн кошуна бешин жылмайып жетип келди. Көндүрүптүр көңүлүмдүн назик сулуу эркесин, той баштады түңгүрөтүп таанышкандын эртеси. Ханзадан сулуу ханзадан, карасам карабайсың, ханзадан сулуу ханзадан, карабасам карайсың, ханзадан сулуу ханзадан, балким атың айзадан.
рахмат. Кайрадан тамашабызды улайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу студиянын коноктору. Бүгүнкү ата тагдай эле көнүп калган эфир. Бул эгиздер тууралуу бериле турган эфир. Жашоодо эгиздердин орду кандай? Эгиз деген өзү эмне? Эми биз баягы жалгыз болгонубуз үчүн эгиздин көптөгөн нерселерин түшүнбөйт экенбиз. Ошон үчүн азыр сиздердин студияга кол чаап коебуз. Биз эгиздерди бул жака чакырып коелу. Тоолуу аймактан келген эгиздер, келиңиздер. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Эгиздер берүү передачасы уланып атат. Мына өзүңүздөр көрүп отургандай, куюп койгондой окшош эгиздер биздин студияга келишти. Анан алгачкы эле суроону баштай берсек. Бул жашоодо эгиздердин орду кандай? Эгиздердин орду өтө чоң. Таныш болбойбу? Жок, биринчи ошондон баштайлы. Эгиздердин тиги орду өтө эле чоң. Мен үчүн аябай чоң көрүнөт. Буга чоң, мага билмейт эле көп. Жакшы. Эл катары эле дегенде. Анан атыңыздар менен тааныштырып коелу. Эми эгиздер дегенде эми аттарыңыздар тааныштырып койсоңуздар. Менин атым Таласбек. Таласбек, сиздики? Меники Болсунбек. Таласбек, Болсунбек. Бирок эгизсиздер. А такыр окшошпойт го аттарыңыздар. Арка жактары Бек болот бу? Бек. Таласбек Болсунбек. Окшош экен, кечирип коесуздар, мен жаңылып калыптырмын. Окшош экен, аябай. Эми баягы эгиздерге көпчүлүктөр кызыгат да. Мисалы, мен деле кызыгам, мына жерде отурган эл деле кызыгат. Бул эгиздер кандай болот болду экен? Мындай бири-бири жөнүндө мамилеси кандай болот дегенде, мындай сиздер мындай бири-бириңиздерди сагынуу, кусалыктар кандай болот? Мисалы, эми жашоо шарт ар кандай да. Бирөөңүздөр алысыраак узап кетсеңиздер, экинчиңиздер сагынасыздарбы дегендей. Жок. Мен жизнь сагынбайм, мисалы үчүн могунчу. Вообще менде сагыныч деген өлүп калганда буга. Мен эстемек турсун, эсиме чыгып кетет да могу. Жаныма келген, алдыма чыккан, кандайсың дейм, мындай каптал жактарымда деп айкыбайм деле мындай кылсам. Кээде мен муну көрбөй калып томорото сүзүп кетем да. Тамаша, эмне болуп атасың өзү? Бирок эгизсиздер. Жакшы. Эми эгиздердин мындай жашоодо көпчүлүгү кызыгып мындай кылышат экен да, мындай интерес кылып жүрүшөт экен да, мындай эгиздердин мындай эмеси мындай кыялдануусу кандай, мүнөзү кандай дегендей. Жок. Кыял жоруктар. Кудайга миң мертебе шүгүр, Кудайга миң мертебе шүгүр, кыялым ушуга окшобой калганына Кудайга шүгүр. Кудайга бир шүгүр, я. Неге? Сен кыялың чатак го. Алдыңан чыккан томорото чабасың, демелечи. Өткөндө мен дагы мунун кыялындай болуп бирөөнү томорото чабайын деп, кайра мен томорото чабып кой, уят болдум го. Сен өзү ыздатышсың да, билесиң? Анан мындай кыялданганда адам баласы негизи жашоодо көп кыялданат. Кээ бир киши мындай ар кандай кыялданат, мындай кыялдануулар окшошпу? Бир жерден чыгабы экөөңүздөр кыялданганда? Мен мындай бийик нерселерди ойлоном. Мен бийикте жүргөн үчүн бийик нерселерди ойлоном. Кыялданасың. Кыялданам, мунун оюн билем. Мунун эси дарты бүт эле бой. Бой. Кандай, мушташпы? Бой бес турабайт. Мындай бой узундугун, кең далуулуу, мага окшоп красавчик болгусу келе берет. Ошол эле эмес. Кыялдар ошо. А менин оюм бийик, аябай бийик. Алыстарда жүрөт так. Анан ошентип кыялданат өзүнчө. Анан эгиздерди баягы көпчүлүк айтышат да, мындай биз мындай эгиздерди көрүп калсак, ушунчалык куюп койгондой окшош деп сиздерге суктанган адамдар барбы? Өтө көп. Аябай. Бизди даже тааныбай калат, айырмалай албай калат. Кимиңер эле деп. Аттыңыздарды алмаштырып, мындай айырмалайбы? Мага жолукканда сен Талас кандай дей берет да. Таласбек түгөйүм деп алам. Өтүп калабыз да, мындай. Көп байкал мындай. Элдер байкабайт окшойт действительно мындай. Окшош жагыбыз көп көчөдө мындай аттарыбызды алмаштырат. Бири-бирибизди айрыкча бизде мону биз эгиздерге атака кылабыз да кыздарга. Анан экөөбүздүн табарыбыз такыр өтпөйт да бири-бирибизди. Эмнеге? Себеби дегенде эгиз кыздар болгондон кийин аларды алайын десең, мунун бою жакпай калат. Менин оюм жакпай калат дегенде ушундай бир туура келбей калат экен да. Жана алмаш мындай окшоштукту айтып атпайсызбы эме? Өткөндө бир чоң эле эже мен алдыман чыга алып, "Эй, Болсунбек" деп коет магачы. Эже мен
Башкамын мен таласпын десем, кой сен болсун бегилесиң деп. Такыр болбой койбоду. Ошентип. Мен түшөткөндө мен бир жолу кармап алып, талас кандай чоңоюп кетипсиң го деп жаап алып өткөндө. Окшош турат. Аферис. Эми бул бүгүнкү передача бир өзгөчө болуп атат да, мындай башкача болуп атат да. Мен жашоодо көп эле эгистерди көргөм. Бирок сиздердей мындай нестандартный эгистерди биринчи жолу көрүп атышым да мындай. Негизинде биз мындай сейрек кездешүүчү эгиздерге киребиз да. Ачыгында. Сейрек кездешүүчү. Кызыл китептеги эгиздерге киребиз да. Кызыл китептеги. Анан богу ар бир адамда мындай талант деп коет, мына жигитке жетимиш өнөр аздык деп коет. Анан бул эгиздерде деле өнөр болот да. Бул эгиздерде бул адамда. Ар бир адамга өнөр берет да Кудай. Жашап кетиш үчүн ар бир адамга оригинальный өнөр берет. Сиздердин көпчүлүгүңүздөр кимиңиз кайсы өнөргө ышыктуусуздар? Экөөбүз эгис болгондугу үчүн экөөбүздүн тең мындай кызыгуубуз бирдей да. Айрыкча биз мындай кудулдук өнөргө кызыгабыз. Күлдүргүбүз келет да. Күлдүргүбүз келет элди. Кудул. Кудулдук өнөр. Кудул болгоңуздар келет. Элдерди күлдүргүңүздөр келет. Азыр ушул моментте да күлдүрүп жүрөбүз. Күлдүрүп жүрөсүз. Анан менин оюмда мындай кудулдуктун көп түрү бар экен. Кээ бири интермедиа ойноп күлдүрөт экен, кээ бири болсо мындай жеке чыгып алып сүйлөп күлдүрөт экен. Сиздер кантип күлдүрөсүздөр? Биз эме кылып күлдүрөбүз, тиги ордустан туруп эле кучакташып коебуз, эл жыгылып калат. Кучакташканда эле тып кулайт да. Эч ким калбайт. Эч ким калып калышы мүмкүн, жакшы сезими жоктор эле калып калбаса мындай. Чувствительный адам сразу кулайт да. Чувство юмору жакшы адамдардын баардыгы кулап калат, анан чувство юмору жоктор унчукпай эле сотко чукулап отура берет. Кыскасы эме да, зрениясы нормальныйлар жыгылып калат да. Анда мына студияда адамдар отурат, ушул адамдарга бир күлкү тартуулап коелу, келиңиздер. Анда биринчи эгиздерден бир жагымдуу күлкү болсун. Номер. Колду өйдөрөөк кыл. Отуруңуздар. Биз ушинтип эле жыгып коебуз. Чынында аябай күлкүлүү экен. Эми баягы Күмөндөр Абуловду баардыгы таракан деп тааныйт. Манас Бердибековду болсо Вазелин деп тааныйт. Жаныбек Алкуловду болсо Шорпо деп тааныйт. Сиздерди кучакташкан кудулдар деп тааныйт экен. Кудай буюрса, анан кечке эле кучакташып жүрөсүздарбы же башка нерселерди да кыласыздарбы? Программаларды алмаштырып турабыз. Алмаштырасыздарбы? Мисалы, дагы бир программабыз бар, бирок ага окшобойт. Окшобойт. Башкачара. Көрсөтүңүздөр ошол программа. Кандай? Мындай, мына. Биздин экинчи номерибиз. Экинчи номериңиздер. Азыр үчүнчүсүн издеп атабыз, кандай кызак деп. Чыгармачылык менен алектенип дегендей. Жакшы. Өтө сонун. Анан кечке эле кучакташып эле ушинтип өтүп кетебиз деп ойлойсуздарбы? Эми кучакташканга Кудай жеткирсин да. Жакалашканга караганда кучакташкан жакшы го. Туурабы? Жок, мен сизден сурайын деп атам да мындай. Бул номерлерди да башкача кылып өнүктүрөлү деп атасыздарбы же кучакташып эле жүрөлү эле? Жөнүндө кырыбыздан туруп кучакташсакпы деп атабыз мындай. Бар, көп варианттар бар. Көп варианттар бар. Бирок жакшы номер экен, мага жакты. Наркынын үстүндө бою өсүп кетпесе кучакташсаңыздар боло берет экен. Жок, буга чейин өспөйт, эме өсмөк белем. Болушушу. Болушум ушул болсо не кыл дейсиң дейт. Анан мындагы эгиздердин жашоодогу көп нерселер бар, бирок мен багы мындай эгиз кыздарга үйлөнгүсү келген. Аны айттым го, проблема. Жок, проблемасы. Неден проблема болот? Эми күз ар кимдин спорт кереги жок экен, мисалы үчүн, туура? Мына мисалы үчүн мына эгиз кыздар келет бизге дайыма эле көп келип атышат, издеп келип атышат, рекламадан көрүпчү. Биз берип койгонбуз үйлөнөбүз деп. Анан мени жактырып калгандар муну вообще жактырбай атпайбы? Мени жактырып калгандар муну вообще көргүсү келбей атпайбы? Анан ошого мындай эми папал маңдайга чыккан ала берели деп чечкенбиз. Анан биринчи бул үйлөнөт. Мындай эгиздердин негизи жашоодо баягы бирөөсү улуу, бирөөсү кичи болот, эми экөө тең төрөлбөйт го. Анан мындай аралыгыңыздарды мындай сиз улуу болсоңуз керек. Жок, мен эмес. Мен улумун. Бияк улуу. Бияк улуу. Себеби мамашка репетиция кылып тура мен төрөгөн да. Мен төрөп туруп мун төрөгөндү таппай албакпыз анда. Анан аралыгыңыздар канча? 4 жыл. 4 жыл. 4 жыл? Жок, мен көп эле угуп жүрөм, 2 саат, 3 саат, анан бир күнгө чейин узарып кеткендерди көрүп жүрөм, угуп жүрөм. Бирок 4 жыл
мүмкүн эмес го дейм. Болот экен. Эми дедим Кудай тааланын. Ошондой эле эгизсиң. Кудайдын буйругу да. Бешен экен да биз мына эртерээк чыгып кеткен колдон келбесе жата берди да бул чейип. Адам бу Шашылыш чыгып алып жетилбей калдың го сырттан. Мен силе отуруп турганымда мына нормально элмоксуң. Не кылайын? Шашып каяка бардың? Мына күбүрө эң күчө 1.60 болуп жүрөсүң. болду. Батырбай кызып чыгар үйдүң го мен өзүм. Сабыр кылыңыздар. Өтө күлкүлүү, чыны кудул эгиздер экенсиздер да. Рахмат. Мындай чындап кудул экенсиздер мындай. Комплименттер жагат бизге. Анан мындай эгиздерди айтып каттым да, мындай ата тегинен болот же канынан болот. Танан эгиздик сиздердин атаңыздарданбы же апаңыздарданбы кимиңиздерден? Мисалы менде ата жагымда деле, апа жагымда деле эгиздик вообще жок. Сиздеби? Бардыгы жалкылар да. Бизде деле ошондой, мен деле атам апамдын немесинде вообще жок эчтеке. Жокту отказган эч ким Вообще жок. эгиз жок. Жок. Эгиз жеңелерибиз да жок. Силер вообще-то бөлөксүңөрбү өзү? Мен оштон болом. А сиз? Чүйдөн болом. Силер эптеп эле бир передачага чыгыш үчүн эле келип алгансыздарбы эмеспи? Кызык го мына эмне эгиз болуш үчүн обязательно эле бир энеден төрөлүш керек бекен. Анан эмне кылыш керек? Адамдан бири-бирине мамилеси туура келсе, бири-бирин жакшы көрүп, бири-бирин сүйүп, эгиз болобозо болот экен. Мына көз эгиз болуп эле жүрөсүң. Сен ойласың Кыргызстанга эгиздер аябай керек болот. Сен каяктан билесиң? Мен Токтогулданмын. Как раз сен кошулалы үчөн болуп калабыз. Битак эле нар жакка деле бөлүнөсүң, бер жакка деле бөлүнөсүң, батпайсың го. Анан кошуна үчөн болуп калсак сразу квартира берет да. Жок эми урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу зал, өзүңүздөр көрдүңүздөр, бүгүн бир башкача передача болду. Анан мен бүгүнкү эгиздерге мындай эркин микрофон берейин. Калот элек. Жаңы жылдын алдында. Жаңы жылдын. Канча убакытыңар? Жок, кыска калды, бир 3 мүнөттүн ичинде. Сен ырда берме? Жок. Эркин микрофон, Элим, 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 элим деп жүрөт жээниң. Элим дайым бар болсун, кутту болсун ушул той. Туура түшүнөбүз эми, Кыргызстанда той болуп атып, көрүнүп калышкан да. Жана айттым го, эртерээк чыгып алганды түшүнүп койгон, жетилбей калган. Мен эмне дейм? Сиз айтыңыз. Жаңы жылдын алдында баягы эчки туйт, 2 улак, 2 жылда 4 улак, эчки туйт, эгизди 2 жылда 8 дегендей бардык элибизге ушундай көйүштү каалайм. Чычкан жылында. Как раз чычкандардагы эле паровоз кылып туйт экен го ошондой. Элибиздин башы өссүн. Рахмат, рахмат. Биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Келип бергендер үчүн өтө чоң рахмат. Жашооңуздарда жакшы күндөрүңүздөр көп болсун. Бүгүнкү кечени жыйынтыктайлы. Залга да чоң рахматты айталы. Келиңиздер. Келиңиздер, урматтуу коноктор. Кыргызстанда тойлорго көп эле барып жүрөсүздөр. Бийчилер барат, бийчилер барып бийлейт. Анан бийлегенде жылмайып күлүп бийлешет да. Анан бардыгыбыз ойлойбуз да, алар сонун жылмайып, сонун бийлешет экен дейбиз да. Бирок бийчилер бийлеп атып кандай нерселерди сүйлөшөт, азыр көрөбүз. Сиздердин алдыңыздарга бийчилер тобун чакырабыз. Кол чала. Elge. Özünüzge. Tak. Qandayсың? Жақсы да, өзің қандайсың? Не geç geldin? Bazarga bardın mı? Bazarga? Ova. Ne aldın? Tapçı. Hoppa. Ушинтипте табышма қайтасың ба? Колготки алдың ба? Таппай қалдың? Не алдың? Туфли алдың? Туфли алдың ба? Мен де базарға бардым. Сен не алдың? Өзің тауып алшы, қана. Қарайшы. Оппа! Жіті қандай екен? Жіті өлі соның ғой. Қайсы фирмадан алдың? Өзіміздің фирмадан. Атың не деген екен? Дихлофос. Юля, дихлофос bu. Чымын жоловойт деді да? Чымын жоловой бекен? Ова. Ошо дихлофостон мағадан бирön заказ кылып алып берчи. Айланамда акыркы күндөр чымындар көбөйүп кетти. Ошондой болот да. Танда жигиттерден тандайбыз, жигиттерден тандайбыз.
Таптыңбы? Таптым. Каерде отурат? Таптым. 7-ci қатарда, 7-ci местада отырады. 7-ci қатар, 7-ci месте? Ооба. Ал менин жигитим го. Ой өлә. Өткөндө эле эрге тийдим дедиң эле го. Тийдим. Бирок ажырашып кеттим. Эмнеге ажырашып кеттиң? Өзүң элестесең, сага ичкендер жагабы? Жок. Чеккендер жагабы? Жок. Түнкү саат 3:30 жүргөндөр жагабы? Жок. Ага деле жаккан жок. А өлә, оны эми. İşteyiz, tanışık işteyiz. Çok işteyiz. Ana. Emi. Ekici patlat. Emi arka. Qanday qizlar? Qizlarmi? Elga ishtaymiz elga. Elga ishtaymiz. Qayra arqaga ishtaymiz. Qara qaldı. Hoppa. Qanday? Geçirip oğlan. Oy muncha geç geldin. Ya, Muncha geç geldin deyim. men oturgan Tiko'nun balon jarılıp kaldı. Tiko'ga da oturasın mı? Porter men gelsen ölösün mü? Başka. Zakaz var bu bolsun zakaz. Bazara vardın mı? Niye aldın? Tapkalaçı. Bunu attım bir de attın. Tapadınlar. Pampers. Pampers. Toyga çık otarsınlar mı? O zakaz var mı? Zakaz kaldı bu. Zakaz var. Kimmenin çıkam? Kim? Sağa o? Bahtiyar doktor ben. Bahtiyar doktor. Ama. O da öyle. Çıkıver. Öyle boy boyla tut. Boy boylasın bırak çok bileyimiz de. Sögün bey boy boyla kıla da. Sen Rasul Mamat Köpek'e çıkıverirsin mi? Çıkmayın. Ne? Semiz. Uğur. Uğur olsam ne? Götür alıp bilemek bile. Çok bolboy. Gülcüğü satıp ekmeğe çıkam. Emin bana dele bari bir. Gülcü gitmeli ben daha çıkayım. Çok ben özmele çıkam. Özmele çıkam. Kızlar kansofka. Kansofka bitiriyoruz. Kansofkanı işteyiz. Yaşla işteyiz. Ana çok iş değil. Gelip kaldı. Kana. Kansofka. Rahmat. Bul emneňer? Ya. Bul emneňer? Halden neydi? Azırak degeniňer emneňer deyim. Ama şimdi biz büt otmaylık mı? Ha bütkende oşuntup bütösüňer be. Ama biz pastanın birinin arkasında büt otkanda de bütöz. Daha bir jolu görsek bula. Hanbike biyçiler tova. 15 yıldan keyin. Kostyum şumçan çıkıp da bir salamdaşıp koyulu. Men erkekmen. Assalamu alaikum. Kandaysızlar? Жақсы olturasızlar Kirip kelgen жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сөзү негизи 5 тапан кудулдар тамаша тобунда эң кичинекей кудул менмин. Булардын бар жогу үй бүлөлүү, Кудай буйруса, мен дагы ушу сүйлөшкөн кызым залда олтурат. Сиздер менен ошону тааныштырып коеюн. Себеби дегенде баягы жылдыздар өздөрүнүн аялдарын көрсөткөн аябай модага айланып кетти биздин мамлекетибизде. Арка жакта олтурат, светти жандырып коесуздар. Ке ордуңан туруп кой. О, эң аркада турат мына. Алдап койдум. Ушакка мынча жакынсыздар. Чоң эчким. Кудай буйруса эми болуп калат. Ушундай сиздер көп-көптөн келип белет алып турсаңыздар, Кудай буйруса, биз дагы үйлөнүп калабыз. Азыр эми жакшынакай күлкүлөрдөн кийин назарыңыздарды жакшынакай ырларга бурабыз. Тосуп алыңыздар. Азыр мыкты дуэтти алдыңыздарга чакырайын деп турам. Себеби дегенде 2019-жылы YouTube'да миллиондон ашык көрүүчү топтой алган. Ырчы, аранжировщик Ринат Кадыров деген агабыз жана ошондой эле Рахман Разыков агайыбыздын кызы Гүл Майрам Разыкова эжекелерин сахнага чакырабыз. Тосуп алыңыздар. Кана кылдык турабыз. Уландырып кеттиң жан
Düşünbökmün tügöйүндүн экендигин içi jardı. Ак сүйүндү сезбегенде, sarılap gülsöm gelmegende, sana tartıp sağınamın. Kadırıma geçürürdü, meni sıylap öçürürdü, jolsam da жаңылыпмын. Жашты кылып жалыныма, жалгыздыктын тагдырына, жашоодо мен жаңылыпмын. Эрте кечтир жолугарбыз, бирок сүйүүм уздап калган. Ишенбеймин эми сага, үмүтүмдү үзүп салган. Ишеничтин жей бүзүлдү, жолукпаймын эми сага. Ак сүйүндү сезбегенде, sarılap gülsöm gelmegende, sana tartıp sağınamın. Kadırıma geçürürdü, meni sıylap öçürürdü, jolsam da жаңылыпмын. Жашты кылып жалыныма, жалгыздыктын тагдырына, жашоодо мен жаңылыпмын. Кана булып турабыз. Кыялбаймын дәл сени, бир кездерде жалындаdım. 5 жыл бою бирге жашап, өмүрлүк жар боло албадым. Бакыт кушуп, колдонуучу тагдыр бизге кылды кастык. Ак сүйүндү сезбегенде, sarılap gülsöm gelmegende, sana tartıp sağınamın. Kadırıma geçürürdü, meni sıylap öçürürdü, jolsam da жаңылыпмын. Жашты кылып жалыныма, жалгыздыктын тагдырына, жашоодо мен жаңылыпмын. Чарчабадыңызбы? Hayır, razı çatçadım. Kayaktan geletkanımdı biliyorlar gerek ha? Kayaktan geletem. Ha, toydan geletettir, kayaktan geleteysiz. Toy, mına geçik. Paketli kurol geçik var deyin, bulmuyor seni. Kattaşın köp bolsa da zaman eken. Telefonda öçürüp koyup canımdın da tagi. 2 gün aldın, leylek vargam. Andan 4 gün burada gölge vardım. Jol dele jüreme tagi. Barba koyun desen, kattaş. Erten okus benim başımda var. Kaç barba koysun. Bana da gelsin. Gede şunday bir en talağa göçüp ketip kalgım geledi de şunday bir hiç kim görmegen, telefon tartmagan bir nidas tipin жерге барып алсаң атаң көрүп. Жырга ошо жерде жатасын да кой кайтарып, жана bir кыргыздын акыны ошону чийип кетип турган жана тоодо bir 200 тоок багат экен. Ошонун жүрүшү жакты мага. Ага прекрасный да барбайт экен. Жамандык, жакшылыкты укпайт экен, жүрө кала экен да жата берет кайф кылып. Тажап кетти батасын озура. Эмне кылса дагы жерди которуп жүргөн бияка. Мурунку конушта элдин баары билип эле көрүп катташым көп болсо жаман экен. Кечке чакыра берет. Барбай коеюн десең болбойт дейт. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Аяш ата, кандайсыз? Не? Жакшысызбы? Аяш ата, кандайсыз? Жакшы эле. Таанып айтасызбы? Айт да.
Ой, кантире танай кала, тез эле танай каласың. Атаң көрө 63-ке чыккы сен да көрөм анан. Мен Азыр кылганыңды азыр унутуп каласың. Теге досуңуз Карпайдын баласымын. Сакманчы? Кандай? Жакшы, кандайсың? Сен артист баласы эмессиңби? Ошол. Жылмыңдар жылтыраак костюм кийген деле билдим эте. Кандайсың тез октар? Ой, шундукта. Айша апам жакшырбы? Жакшы. Жакшы кез. Каякта бу? Сизди издеп тек барсам көчүп кеткен турбайсызбы? Биякта жана экинчи балам алып бербеди бул үйдү. Сону ялтыр. Кут болсун Айшта. Рахмат эле. Анан сизди издеп келген себеби тынччылыкпы? Тынччылык. Баягы атам тияка кетерди. Ошондо айткан, тиги Аяш атаң менен катташып жүр. Колуңду үзбө Аяш атаңан. Ал менин досум кичинекейимден бери чоң Маны албетте эле. Кыргызда жакшы сөз бар. Атаң өлсө да өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн де. Өлбөңүз сиз вообще. Аракет кылам дечи мам. Кудай билет да. Анан Айшта мындай. Тиги балама сүнөт той берип аткам деңиз. Анан ошого кой Аяш атама өз колу менен апарып берейин деп чакырып билет алып келип калды Аяш ата. Баралар бекен балам. Азыр жолда эле жүрүп чарчайбыз. Азыр билесиң, азыр барчылык заман экен. Бир бутубуз тойдо, бир бутубуз үйдө, үйгө деле турбай калдык. Аштем билесиз, баягы 60 жылдыгыңызда барып мен артисттердин баарын ошол жерге ырдатып, тикемен тик турдум го ошондо. Ошондо өзүңүз айткансыз, Аяш уулум, сенин тоюңда тикемен тик турам дедиңиз эле го Аштем. Барып кичине айттым беле. Барып көрүп бул карам болуп турсаңыз эле болду сиз ошол жердечи. Анда айткан болсом барам да. Барасызбы? Бараттан кантип Мына мен сизди ушунчалык сыйлайм да Айшта. Мен күтөм, эртең кечинде 6-дан кечикпеңиз, Айшта. Мейлиңиз, Болуптур. Айшта. Жаман красавчик болуп кетсиз кой. Шакыруу келсин кандай красавчик болот экенсиң. Кантип барбай коесуң эми? Айла жок. Барбашка айла жок, барыш керек. Ама элени. Ассаламу алейкум. Сенби? Жанагы сатып алдысыңбы? Ой, мен таныдыңбы? Иманалыбы? Кандай? Сен ушу көчүп кетсең эле болду экен да, эски кошуналарың караш жок экен да кабар алып. Барайын эле деп атам, кол бошобойт да. Отур. Кудайдын куттуу күнү той ачты. Кадыр барып бар киши жаман экен. Отур. Кандай, сен каяктан таап алдың биякты? Телефонуң эмнеге өчүк? Ошону өчүрүп тындым да. Өчүрүп тындым деп. Мындай кадырлуу инсандар сени издеп калышы мүмкүн деп ойлобойсуңбу? Же жок дегенде адресиң айтып кетпейсиң. Жазым мертв сезонду өчүрүп эле коеюн деп аткам да. Мертв сезонуң менен куруп кал. Тышылык мындай жакшылык жамандыкка мындай катташабыз дегенден кийин катташып жүр да телефонуң өчүрүп нары бери качып жүрө бербей. Жок дегенде мына көчүп келген жаңы адресиңи айтып коюп качсаң болбойбу? Эмне болду тышчылык деги? Ой, тышчылык? Россиядагы балаңан араң таап алдым адресиңи. Издеп келдим атайын. Жакшылык баштап койдум, той. Той баштап койдум. Не той? Юбилей той да. 65ке чыгып калыптыр. 65ке чыкканын бир белгилеп коеюн деп юбилей той өткөрөйүн деп атам, я. 70 эле кылбайсың биягы. 65 дегенде той болобу? Же 60, же 60, 70, же 80 да каерде бар экен эми? Жайым балдар эми ата юбилейиңизди өткөрүп койбойлубу? Дейм балдар өзү өткөрөйлү деп атканда мен да атасын көрүп, менден кетип атап эле өткөрсөм өткөрүп коеюн деп. 68-ди деле өткөрөм керек болсо. 68-ди кантип өткөрөсүң билесиңби? 65,5 өткөр. Ошондо точно болот ошо. Ошо кантса дагы ошо балдар көтөрүп атканда өткөрүп коеюн дедим. Атайын келдим ошо чакыруу тойго берип, чакыруу айтып коеюн, тойго айтып коеюн деп. Мына жерге список кылып алып, жазып алып, атайын жүрөм мынакей. Калмырзанын тоюна, Калмырзандагы үйүнө барып айтып келдим мынакей. Андан кийин мынакей сатып алып, сенин дагы тоюңа айтып келдим мынакей атайын. Мына Калмырзаныкына 5000 сом көтөрүп барган экем. Сен неберең жана тоюнда мен 2000 сом көтөрүп барган экем. Атайын список кылып алып айтып жүрөм жакында. Именалы мындай кылбайлыбы? Мен чындыгында билесиң, бала чака көп, ар кайсы жакта куда сөөк бар. Жолдо жүрүп аябай чарчадым да. Анан ушул жөн эле койсом кандай болот? Ушу барбай эле койсом таарынбайсыңбы? Кийинки жакшылыгыңа бирок сөзсүз барам. Мен 65ке өмүрүмдө биринчи жолу чыгып атам, бала.
Sen bu geçişinde 100'e çeyim barasın Kuday buyursa. Andan 80 var, bırak giyiki jakşılığına söz baram da. Hazır hem meni kıyna öyle koyup jolda жүрүp çarçayım. Yok kattaşta mындай болбойт. Men sen neveрең toyun берип атканда эсиңдеби? Neverem toyun берип атам дегениңен bir gün murda gelip kazan ayaktарды taşıp toyunu ötkörüp anın ertesi günü kazan ayaktарды иесине таратып, anın ertesi günü ayalдарыбыз алып кетпейби toy бүткөнү качан деп. Денсаулык болбой атат дем. Сенден ашып келсе экеле жаш küçük. Sen toy, ооба 2 жаш küçük экенин билем, тең түшеле болуп калдык да. Азыр 60 жашты сен. 60 тарынасың мен барда. Кырчындаган убакытты сен денсаулыкыңда жашыбызды алдырып койдук дебе да. Тарынасың бар. Барбасаң тарынам мен. Конечно тарынам мен. Sen toyunda men tikemen turgan menikinde sen turbasang sen ordun bilinет. Кана тигиниң дейт да. Кой барбасаң болбойт. Мына список кылып атайын, жазып жүрөм мына. Мына калмырза сатып алды, бүт жазып алып келдим мен. Мындай эле кылбаймынбы? Мен ошол 2000 сомду бияктан эле кошуп берип койбоймунбу? Sen geldi деп койбойсуң бу? Кой. Ошондой эле. Ошол эле кылып чыкпай. Кеп 2000 сом өзүң барышың керек, болбойт аны барбасаң. Мен 2000 мына. Алдагы мага тарынбачы. Айман. Мен жакшы эле мындай добрый адамсың го. А? Эми өзүңө кара. Эми азыр жашыбыз бир жерге деле барып калды да, туурабы? Мурдагыдай кырчылдаган убак каякта дейсиң, туурабы? Тойдо ойнойт элем мен дей турган убак каякта. Ошодо. Анын үстүнө азыр аксакалдарга жайгыл кылат десең, мындай даңкылдак, дукулдактын астына кылып койгон кулакка жагып өлбөйт экен дейт. Ызычудан чарчап атпайбы? Ооба да. Барбасаң капа деле болбойт. Ошончо эле. Капа деле болбойм. Кааласаң бар, барбы. Анан айтпай койбоду деп алдыңан өтүп коеюн деп келдим. Ага тарынбайм, рахмат. Тарынбайсың, майыл досум. Чоң рахмат. Тоюң жакшы өткөрүп ал. Мен берки арзыматтарга өтөйүн, рахмандарға барып айтайын, болуптур мейли. Өчүрүп кой. Болду, өчүрөм. Өчүрүп кой. Өчүрөм, сен келди деп кой. Келди деп өчүрөм сөз. Макул а мен. Мейли. Қалай жақсы ба? Денсаулықтарыңыз жақсы? Жақсы. Жезден досыз да? Ооба. О, сізге шақыру. Неге шақыру? Юбилейге. Эми барбай эле койбойм го. Жоқ, барбасаңыз. Азыр жашым бир жерге барып, аябай кыйналып, ооруп, тартып, мейге жакпай. О, досы бардыңыз беле? О, айран жоқ, барыңыз эми. Үстүнөн көрдүңүз. Мен барбай калсам тарынбайсың ара мен. Жоқ, барыңыз. Канча кошкон экен? Ой. Қарайыңыз. Ассаламу алейкум. Бері берчі. Қандай сезді? Жүректі қарматпай эле сразу берчі. Берчі. Түшүнүп турам. Досуң бир бала кетим болот экенсиң. Бері берчі. Жезде? Мен танымыз. Жаман кишин жезде болгону курусунда эле. Кайсы эстем? Ким болот эми? Баяғы да? Менде баяғы көп, қайсырысы? Бірінші аяғыңызды ненесі мен да? Мырзаның баласысың ба? Оба, жылқы мингізген. Естедіңіз бе? Жылқы тойды о? О, сіз юбилейіңізді. Тап кел, бер сразу. Жоқ, жездем да. Ежем, жақында 50 жылдық юбилейін өткөзіп. Алдай суыққа барды терден лұққам келетқандар. Бері. Болды. Юбилейге шақырды өле сізді. Болды. Барып қойыз. Сөз барамда. Барасыз ба? Өле барғым келіп, зері көргеніппайым бияқта. Жақсы. Барам. Ежем айтып қоймын. Айттым әлі толқынданып кетті де. Көзінен жаш алып, қышынша жыл өссе дағы сізді жақсы көреді екен деп қой. Хорошо. Ұйылап, ерчіп, зорға қалды деп қой, болып тұр. Хорошо, Ошен. Еме, есіңізден шығармайса? Өліп бұрасы шықпайды өстің қантысы. Барыңыз сөз. Шықпайды. Жаным, қандай екен мынау көйнек? Үшіні киіп барсам болау ба? Қандай дейсің? Жарашып тұр ма? Соның ба? Қарасаң, бері қарап қойсаң, қандай екен мына? Қарасаң мына, басқанда. Жарашау екен, ресторанға келіп барсам болау ба? Соның бекен? Болады да. Болау екен? Қарасаң, соны жараштырып қарашы мұнан. Қарашы, соның көйнектер көп екен, аябай көп екен. Қоя тұрсам өлгенді, бияқта тойға чақырылар келіп атады. Сен көйнек алғаныңды қойбайсың әлі. Не оптыр? Не оптыр? Мен қоя тұрмайсың шыны, жетет қамын оғы. Мұруқы geçen buradan günü giygen көйлегімне айырылып қалды далыстан мынандай болып. Айырылған жоқ? Ал киердім, қайрап не алып отырсың мұны? А берес? Туй атаң.
Aberес. Dağı al beres. Haberim. Haberin. Men sizge giyim üçün tiygemin. Men sizdin qarıp qalğanыңызды қарабастан жаш өмірімді sizge arnap tiydim. Başka nerse қолыңыздан келмесе дағы киім haberin. Men деген қарасуның менмін деген келіндерінен болып жүрішім керек мен. Men giyim üçün oğruyum. Bilem. Men giyinbesem oğurup kalam. Bilem, oğuruksanız. Haberes. Liboy adam cılaŋaş жүрse oğruydu. Oşonca giyiniş gerek. Haberes. Alperen boptun. Sen bana birinci darap gelip berçi. Jüröktün darısını berip koydu sıranam. Siz birinci bunu göynettin akçasını tölüp koyun. Anan giyin darınızlap keperim. Dağı toyga priglastını geldi mi? O geldi. Hazır ben dağı göynek apıp geleyim. Tamam ey. Toy olsun. Hiç kim yok çakvarlı ölü olsa. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Qandaysiz? Yaxşı. Жаңы qo'shnasiz da. Bir tek aytkan. O menden anne. Жөнделе келип жашай бермек белем bu yakta. Atam айтат эле да мындай, кошуналар менен аябай жакшы мамиледе бол. Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык болот. Атаң bir жака кеткенби? Ya. Атаң сапары карганбы? Жок, дагы деле бар. Барбы? Бар. Өмүрүн берсин. Сиз да ошонун жашына жеттиңиз, 80ге чыкты. Кудай урса 17 жылдан кийин кирип барам жанына. Барыңыз. Анан айтат эле, ушу киши айта берет эле да мындай, кошуна менен жакшы болсоң, үйүңө ууру кирбейт. Кошунадан башка. Ууру эч убакта алыстан келбейт да. Жок. Сени билген адам эле уурдайт да. Жок, кошуна катташкана келет. Анан башка ууру-пуру болбойт дейт эле. Мааниси атаң эми даанышман киши болгон экен да. Туура айтыптыр эми багы кошунаң менен катташыңды калың кылсаң, санаң тынч деген кеп да. Ошон үчүн кошуна менен катташымды калың кылып коеюн деп, атам 80ге чыгып атканына байланыштуу сизди тойго чакырып келдим. Анан бул пригласный такыр башкача. Келе турган ырчылардын бүттүк, тамак-самактан бүттүгүн эмес. Эми ырчыларды Кудайдын куттуу күнүндө эле көрүп атам. Тамак ичип атсаң маңдайыңа келип, үмүт азабыңды берет. Анан жаңы кошулар менен барып тойдон таанышасыз дегендей. Анан мен багы баламдагы сүннөткө отургузгам. Анан 80 жылдыкка кошуу эле бир той өткөрүп коеюн деп, ошо сүннөт тойдун да чакырсын берип коеюн сизге. Бул башка күнү. Жок, ошо бир эле күндө. Чок элеби? Чок эле. Жакшы. Анан дагы күтүп отурбай, үй дагы бүткөн. Ошо үйдүн дагы чакыруу кагасын берип коеюн сизге. Канчадан кылып атасың? Ата кесип кой. Жок, кошуналар менен бир 30 миңден ойнойбуз дайым эле. Биягы давление турбайбы? Анан дагы баягы бизде деген бир Кошака салбачы суранам эле. Жок, сиз эми жаңы кошуна болгон үчүн мындай эми кыйналып атасыз да, болбосо түшүнүп калмаксыз. Бул дагы түшүндүм. Түшүндүм. Жакшылыгыңар экен. Жакшылык. Түшүндүм. Анан жаңы кошуна экенбиз. Таттуу ширин кошуналардан бололу. Баягы бир ок менен 2 коен атат дечересен, 2 коен эмес. Чачма менен шокток сөйсүң ата. Чачма менен эле уруп коелу деди. Барам. Мейлиңиз. Барам. Барыңыз. Söz. Кошуналар менен жакшы мамиле катташыңыз. Катташам деле. Кошуна деген улуу нерсе. Сапарын караса биринчи жагыңды кошунаң тагатты. Canım, bugün mınanı giyin ha? Erten mınanı giyin. Kanday değilsin? Ya. Oşundayım. Ha? Oşundayım. Oşundayım ha? Anam giyin mınanı giyin. Giyin gidiyor ha? Giyimdi giymeyle koştum. Hazır moda olutatko giymegen. Al muzeyde moda olutat da. Toyxanada kaça bolup eken? Toyxanada bolup kalat çakında. Etigi koşunam niye geliptir? Ya. Koşunam niye geliptir deyim? Ne gelmeyeli? Toyga çakırıp geliptir. Dağı toy mu? Yaş kesimde toylar kalıp bilet ola hiç daha köyde gelip geliptir boy. Darı berçi, cüröktün darısın, sakardın darısın berçi. Şekerdin darısın ber. Şeker? Hazır canım, men vraçta aytıp koyamın. Ağa çen sen akçaң rastap durчun, men magazin jabı kollektif barıp. Kandayla magazin beri öğret şu kaylana. Evet. Assalamu alaikum aksakal. Aleykümselam. Kim töre otat? Mümkün öyle otattı aytkandır. Töregen hiç kim yok mu?
Жоқ әлі қалыпты. Құдайға шүкір, қиналып қалбасын деп жетіп келсек. Бұрын жарым ауырып атау Мен ауырып атам. Сіз бе? Болды, тексереміз ақсақал, тексереміз. Ой, мен білем ауырып. Жинді olup қалғанмын не әлі? Ақсақал, мейіңіз бар екен, а? Болуш керек. Ne oldu? Men bilem orugan jerimde bala. Ой, ошенсе да текшерип коюш керек, далил керек бизге. Өлдүңөргө далил, факты. Мен кулагыма салбай эле текшере берген турбаймбы? Кечирип коесуз, эмеде окугам да? Ne кыласыз? Мен билем дейм орунда бала. Жүрөгүңүз жокпу, аксакал? O zamanda жүрөктүн вообще кереги жок болот. Аксакал өлүп калган окшойт. Оозуңа таш. Амне сокпайт да жүрөгүңүз? Сокпайт да, ниде стипин жака туруп алсаң? Таш стипин биякта го. Кечирип коесуз. Ой, жөн эле койчу, мен билем оруган жерим. Ой, мен сахарым көтөрүлүп, давлением көтөрүлүп атат. Болду. Бол жөн эле суу бер мындай. Болду, убактылуу мына азыр айыктырып сизге суу беребиз. Так. Сизде аксакалдар бизге керек. Карысы бардын ырысы бар дейт. Дарысы кошулган. Алыңыз. Тос сүйлөп эле алдыңызбы? Тойдон чарчадым сүйлөй. Тойдон чарчадыңыз. Сиздин пешенеңиз жарык, мен атама окшогон киши экенсиз. Көп кишинин атасына окшошмун. Жакшы күндөрдө жүрөлү аксакал. Катташайлы, наркы-эрки кылалы дегенде туурабы? Сиз мага жактыңыз, оорубаңыз. Карылар биздин келечегибиз. Ушулардын батасы менен жүрөбүз. Ошон үчүн аксакал кийинки 6-күнү баламдын сүннөт тоюна чакыруу кагаз берип коюн. Жакшы күндөрдө катташып жүрөйлү аксакал. Эми адам. Тарагылы. Жаным жанагын алсам кандай болот? Сакал. Бой болгуча өлкөбүздө дайыма той болсун. Тойдун жакшы жактары бар. Тойдо адамдар деген бүгүнкү тойдо деген Кыргызстанда той болбосо Кыргызстанда эч ким калбай калмак. Баарыбыз мигрант болуп кетип калмакпыз. Кыргызстанда тойдо камерачы иштеп атат, сүрөтчү иштеп атат, сүрөт саткан кыз иштеп атат, бизге окшогон артисттер тамада болуп иштеп атат дегене баардык өнөр адамдардын багып аткан кыргыз эли дайыма бар болсун дейли дагы. Алатонун ар жагында кыздар ойноп жатышат, жолуктарын сагынышып айтышам деп жатышат. Ай, жакшы экен кыздар ай. Ой, куш келдиңер кыздар ай. Алатонун ар жагында балдар ойноп жатышат, кыздар менен айтышам деп кыйын болуп жатышат. Ай, угалычы кыздар ай. Ой, баштагыла балдар ай. Баштайлы андай бар кene. Алатонун ар жагына кыздар кетип жатышат, башкулутка аял болуп бизге тийбей жатышат. Ай, жаман экен кыздар ай. Ой, уяты жок кыздар ай. Алатонун ар жагында андай эмес. Площадтын ортосунда гейлер ойноп жатышат. Бирин сүйүп калып, бизди көрбөй атышат. Ай, жаман экен балдар ай. Ой, уяты жок балдар ай. Алатонун ар жагында кыздар ойноп жатышат. Ондон бала төрө десек, төрөбөйм деп жатышат. Ай, фигурасын сакташат. Ой, төрөгөндөн качышат. Өзүңөн көрөм. Алатонун ар жагында балдар ойноп атышат, үй бүлөсүн багыш албай четке качып атышат. Ай, анан кандай балдар ай. Ой, көңүл бурбай калдыңар. Алатонун ар жагында кыздар ойноп жатышат. İçki imin jogotuşup bizden görüp жатышат. Ай, жаман экен кыздар ай.
Oy 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 oy. Uyatı жоқ kızlar ay. Алатонун ар жагында мыналар ойнап жатышат. Миллиондорун жоготушуп издеп таппай ятышат. Ай 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 жаман экен балдар ай. Ой 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 уяты жок балдар ай. Алатонун ар жагында элдер ойноп жатышат. Ул кызынан үмүт кылып бизди күтүп атышат. Ай 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 ойлонону жаштар ай. Ой 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 ойгонгула жаштар ай. Gece casama tovuzdun içinde. İreceke güldücüden suradı. Ağleceke gelip bölüş oduna. İnternetten görüp ala turbaymış. Ağleceke kolça onun oduna. Hayradalı güldücüden suradı. Ay ay eceke, oy oy eceke. Gülüp çırganız, kudu baldarız. Hey! Hop 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 hop. YouTube'dan dayım görürsün. Hatırı bizge gülürsün. Like basıp koyson bol boy bu. Karındaş kayda jürürsün. O karındaş karındaş. Senikinde gülgü tabılmaz. Beş tapanın gülgü carata. O karındaş karındaş. O karındaş karındaş. Senikinde gülgü tabılmaz. Beş tapanın gülgü carata. O karındaş karındaş. Ailecek toplamasın gülbümüz. Desolukta aman esen cürümüz. Çolukkanlar köpçülüktün içinde. Beş tapan de sağlam ayta cürümüz. Görüp kalsan internetin içine. Beş tapanla like basa cürümüz. Ay ay eceke, oy oy eceke. Gülüp çırganız, kudu baldarız. Ay ay eceke, oy oy eceke. Gülüp çırganız, kudu baldarız. Беш табан кудулдар тобу Болсунбек Стакеев, Акылбек Абдиев, Талас Кашкариев, Ильяс Куртой, Ильяс Иманалиев, Канибек Разыков, Сойдбек Сейтказиев. келтиргендер үчүн өтө чоң рахмат. Сиздердин кол чабууңуздар бизге батадай сезилсин. Бул кол чабуулар канчалаган таланттарды бийиктерге жетелеп алып барып, канчалаган таланттардын багын ачкан кол чабуулар. Кудай буйруса, сиздердин дагы ушул кол чабууңуздар бизди дагы бийиктерге жетелеп алып барат деген терең ишеничтебиз.